Selamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den görkön münözdörü bugün 3. sabak bulduk şey tamamlamaya Kudayım diyoruz. 3. sabak. Bu Hanafi mazhabda Al-Ghazzi degen, oşol Bagdaddan çıkan, Basradan çıkan çoğun qazı sot bolgan. Said Bagdaş ustazыбыз анан ошону бизге бөлүп мындай чакан кылып чыгарып берген да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи өмүрү баян анын ичинде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи көркөм мүнөз адеп аклагы. Кече акыркы сүйлөм ушул жерге токтогонбуз. Ва кана юхиббул фa'la ва якраху тиярата. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи жакшылыкты, жакшы күмөн кылуу, жакшы жышан, алдын ала бир жакшы бир нерсени болжоону жакшы көрөт эле. Ва якраху тиярата, жаман жышанды жек көрөт эле. Бухариде да хадис келген шейхтерим. Ага Бухариге Ханафи мазхабтан чоң алымдар түшүндүрмө жазган. Ушуну кийин арасында жазып аткан балдар, сабак келип аткан балдар жазып алсаңыздар жакшы болот. Бухариге, имам Бухариге көптөгөн Ханафи алымдар түшүндүрмө жазган да. Антпесал бир хадистен түз өкүм алып, мазхаб карманбагандык, иретсиздик, акыйдадан адашкандык келип чыгып калышы мүмкүн да. Анткени ойлосоңуз, мен сизге мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрөйүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү бул Жавамиул Карим дейт. Кыска нуска ичине көп маанини камтып алганда маңыздычы. Анан биз өзүбүздүн деңгээли менен биз атүгүл араб тили биякта турсун, кыргыз тилдин адиси эмеспиз да керек болсо. Кандай дейсиздер? Кээ бирде балдар менен жүрүп калса айтат да биздин тилибиз жарды, мисалы башка тилдер бай деп. Жок, биздин тилибиз жарды эмес. Биз ошону биле албаганчы бизге жарды да айтылат. Укмуш биздин тил дагы. Хусейн Карасаев атабыздын китептерин, Камуснама жана башкаларды карап көрүңүз, укмуш терең маанилер камтылган. Болгону биз терең түшүнө албай атабыз. Анан кыргыз тилин өздөштүрө албастан туруп, өзүбүздүн деңгээлибизде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн 100% түшүнүп кетем деген бул анык жалган болот туугандар. Боюбузга карабай, алыбызга карабай секирген болуп калат да. Ошон үчүн алымдар айткан, ал-хадис, муну бул сабактагы эрежени жакшы билип алыңыздар. Бул эме да динди түшүнүү методикасы деп түшүнүңүз муну. Ал-хадис мадилла. Хадис түз түшүнүп, түз хадис менен иш кылам дегендер адашып кетет. Илелил фукаха, факих алымдар гана хадисти шариаттын эрежесине салып, элегине салып түшүндүрүп берет. Кыйын, өтө кыйын. Ошого Бухариге көп Ханафи алымдар түшүндүрүп берген, анын бири Афганистандан болот, кийин Меккеде барып кайтыш болгон Шейх Мулла Ал-Кори, Молда Ал-Кори. Андан алдын Шейх Кирмани деген чоң алым өткөн. Эски басмасы бар, менде Египетте. Кыска, бирок ныска түшүндүрүп берген да. Тоо тержерин. Шейх Мулла Ал-Кори кеңири жазган. Шейх Мулла Ал-Кори дейм, мен кичине ооруп чарчап атам. Шейх Бадруттин Ал-Айни рахимахуллах, Умдатул Кори деген китебинде. Андан алдын Ама Кирмани, анан кече жакында сабак тескерген Кашмирден чыккан Анвар Шах Кашмири. Файдул барды, укмуш түшүндүрмөлөрдү берген. Анан ошол Бухариде, мун баарын неге келтирип атам, Бухариде ушундай тема алып келишкен. Кана Набию саллаллаху алейхи вассалам юхиббу тафаул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир нерсенин жакшы жагын көрүүгө аракет кылат эле дейт. Ар бир нерсенин жакшы жагын көрүүгө аракет кылат эле дейт. Мисалы, бүгүн сабак өтөрдө кичине ооруп калдыңыз, бирок мында да береки бар. Балким Алла Таала ошол ооруган себептүү сабакты ачат кадимкидей. Пендечилик кетирген күнөөлөр кечирилет мисалычы. Анан ваякраху тиярата жаман жышан. Мисалы арабтарда бул көп болгон исламга чейин. Бизде деле болгон. Карамакшык өтүп кетсе, бөтөлгө жатып калса деген сыяктуу да. Мисалы куштар башкача учуп калса, булар сапарга чыгуудан алдын жана жанын сагдагына салып, сапарга чыгам чыкпайм деп туруп, кумар да, анан ушинтип аралаштырып туруп, анан кармаганда чыкпа деген болуп калса сапарга чыкпайт эле, канчалык маанилүү болуп ата-энеси ооруп атса дагы. Мунун бардыгы жашоону кыйындатканда ислам дини келип, жаман жышанга жол жок, жакшылыкка болот. Чубак устаз көп айтат эле го, Айша энебиз балалуу болгон эмес, Аллах ыраазы болсун, Хафс энебиз, балдарына, туугандардын балдарына таттуу нерсени кошуп берет эле сууга. Неге десе, жашоосу таттуу болсун деп. Анан ушул таризден биздеги жанагы тушоо кесүү маселеси да ушуга киргизсек болот, алымдар айтат. Тушоо кесүүнү кээ бир туугандарыбыз, кээ бир адамдар муну бидат, ширк алып барат, жиптен неминтет дейт. Жок, ал жерде илгери бир максат болушу мүмкүн, ала жипти аттабасын деген бала. Бала ала жипти аттабасын деген мааниде кылса, анда дурус анда. Анан жок, туура эмес түшүнүк болуп калып, ниетке жараша ал умуру би макасыгда шариатта чоң эрежелер бар. Ар бир нерсе ниетке жараша болот дейт. Бул өтө чоң эреже. Куран сүннөттөн алынган. Эгерде тушоо кесүүдөн максат жок, кеспесе бала жашоодо чалынып калат десе, анда ал болбойт ал. Анткени алсыз бир жип адамдын жашоосунун тагдырын чече албайт.
Адамдын тагдырын чече турган өткөндө айттык эки нерсе акыйда илими боюнча. Эстеп калдыңыздарбы? Адамдын ниети анан тандоосу. Ниеттен жаңылбаш керек, тандоону туура коюш керек. Ошого жараша Аллах Таала бизге тагдыр берет экен да, туугандар. Ушундай бир сүйлөм. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Анткени анан үчүнчү мына эстеп кеттим, туугандар, өтө зарыл маселе. Араб тилинде ушунчалык кенен тил, бай тил, ошон үчүн Куран араб тилинде түшкөн да. Жеңиш ака кош келипсиз. Машалла. Бүгүн эң жакын адамдарыбыз келип калыптыр. Манас экебиз, Жеңиш экебиз, Алла разы болсун. Чубак устаздын батасын алган адамдар да. Чубак устаздын батасын алган адамдар, Аллах Таалам разы болсун. Араб тилинде ушунчалык кенен, бир туугандар, шуну билип алыңыздар. Бир нерсени атаганда кыйын нерселерди жакшы нерсе менен атаган. Бул ба жакшы жашаан маселесинде. Мисал, бир эле пример келтирейин. Сабак созулуп кетпесин, анткени бүгүн эртең бүтүшүбүз керек, Кудайым буйрса. Убакыты керек берсин. Чөл. Какыраган чөл. Чөлдү өзү хаккуху Сахара деп аталат да, Сахара деп атпайбыз, чөл. Ал өзү хаккухан тусамма махалик. Адамды өлтүрө турган, суу жок, эт жок, өлө турган, чөл дей турган аталыш керек эле да, махалик деп. Адамды өлүмгө дуушар кыла турган жер деш керек эле. Бирок арабтар антип атаган эмес. Ошол арабтарда тилинде да карасаңыз, ислам дини келгенден кийин жаман нерселерди жакшы жашаан менен аташкан. Махалик өлүмгө дуушар кылган жер эмес, мафавис, утушка, ийгиликке жеткире турган жер деп аташкан ошону. Ийгиликке жеткире турган жер деп. Ошон үчүн бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү, жашоодо биз жакшы нерсени жакшы жашаан кылсак, жакшы бир нерсени болжосок, жакшы нерсени күтсөк жакшы болот буюрса. Даватка дагы, динге да асылгандар анча-мынча чыгып калат го. Эмне эле көрдүңөр ушулар, бош эле жүрөт деп айтып калыш мүмкүн да. Жок. Канча жакшылыктарды көрдүк биз дават аркылуу, Болгону тартип менен болуш керек. Алымдар сыйлаш керек, туурабы? Тартип менен. Тартипке баш ийбей кетпеш керек. Алымды жамандабаш керек да, бүгүн келип алыпчы. Алымдар, чоң-чоң алымдарды. Андай болбойт. Алымды, чоң-чоң алымдарды жамандаган урпагынан илимдүү адам чыкпай калышы мүмкүн. Анткени бул ар бир дин мээнетинин башында илим жаатында болбосун, дават жаатында болбосун, зикир жаатында болбосун, ар бир тармактын башында илимдүү адамдар турбаса, ал анык адашып кетет. Адамда жанагындай жазба деп коет, сезим турат, адашып кетет. Ошон үчүн илимдин таразасында адам кармалып туруш керек да. Ошондо түз кетет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ислам дини келгенден кийин арабтарга атүгүл булардын мындай карасаңыз, биринчи ой жүгүртүүсү доңолгон. Жаман нерсени таштайлы, жакшыны жашаан кылалы. Сүйлөгөн сөздөрү доңолгон. Сөздөрдү жакшы ат менен атайлы деп. Карасаңыз, балдарга да ат тандаганда жакшы аттарды сөзсүз тандаш керек. Бир эле далил келтирели. Худайбия келишиминде билесиздер. Өтө оор келишим болгон. Умра кылабыз, ажылык кылабыз деп чыгышканда туулуп өскөн жерине. Алар ортодон келишим кылып канча жылга кире албай калышкан кайра. Өтө оор келген Меккеден кубаланып чыккан сахабаларга. Бирок ошондо келишимге Сахил аттуу, ар жактан исламга кире эле Сахил аттуу адам келгенде пайгамбар атын угуп туруп сүйүнгөн да. Сахил деген жеңилдик деген маанини тыйынтат. Демек келишимге Сахил аттуу келип атса, карасаңыз жакшы жашаан да бул жерде. Куранда келген эмес, сүннөттө келген эмес, этажы бида дебеш керек да. Демек Сахил аттуу ысым келип атат адам. Демек иншалла алдыдагы келишим биздики жакшылык менен бүтөт деген да, карасаңыз. Бул биринчи нерсе бүгүнкү сабактагы. Wa idha ja'ahu ma yuhibbu. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшы көргөн нерсе келсе дейт. Кала эмне деп айтат эле? Алхамдулиллахи роббил аламин. Аламдардын жаратуучусу, тарбиялоочусу, башкаруучусу болгон Аллага мактылар болсун деп Аллага төңкөйт эле жакшылыктарды. Кээде мунун пайдасы кандай? Биз жашоодо адамдарга сөзсүз, адамдарга ыраазычылык билдире албаган Аллахка ыраазычылык билдирбейт, туура. Бирок кээ бир адамдар балким имандан түшүнүк азбы, же балким жагынпоздонуп кетеби, адамга толук шүгүр айтат да Аллахка шүгүр билдиргенди унутуп калат. Анткени бул ишеним маселесинде мусулман адам жакшылыктын түбүн, булагын, мастарын Алла Тааладан деп билиш керек да. Алла Таала ошол адамдын жүрөгүнө салган үчүн ошол адам себеп болуп бизге жакшылык кылып атат, туурабы? Демек себеп катары ал адамга жакшылыгыбызды билдиребиз шүгүр, а негизги неамат берүүчү Алла Таалага шүгүрдү билдиребиз да. Жакшылыкка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзсүз ушинтип Алла Таалага мактоон айтат эле дейт. Ал кичинекей жакшылык болгон болсо дагы, элестетиңиз, бир уртам сүт болсо дагы. А бизде үйдө жашоодо өзүбүз, мисалы да, бул майдаланыш эмес, өзүбүз тамак аштын азык түлүктү алып келбейбиз, анан аялыбыздан күчүбүз чыгарабыз. Болор болбогон нерседен уруш чыгып, кээде ажырашып бүтүп кетип атат. Талак маселесин карап калганда сурайсыз да. Эмне себептен ушинтип талак келип чыкты? Майдаланбаңыз. Тоготер себебин айтыңыз десеңиз, акыркы убакта мурда мындай чоң-чоң себептерди айтат эле.
Үлкен негизги себептерди. Азыркы мо ажырашып аткандардын себебин сурап келсеңиз, себептерин өзү дагы билбейт. Бутабай эле нерсе дейт, көбүнсө ушул болуп калды да жаштар. Күнүмдүк эле бир көйгөйлөрдөн дейт. Өзү да эмне себептен ажырашканын билбейт да. Демек жашоодо максат жоктугунан кабар берет. Жашоодо максат жок болгондо адам ушу себепсиз эле ажырашып жатып калат экен да, карасаңыз. А болбосо үйлөнүү оңой нерсе эмес да, чоң максаттар камтылган. Абдан чоң максаттар камтылган. Ва иза жаа ма якраху жааху. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи жаман көргөн нерсе болсо. А сиз билесиз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи аксакал ата бияка келиңиз. Атабызга алдыңкы орунга кезек берели. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи жаман көргөн нерсе келсе дейт, же жолукса, туушукса. Ушу жерден бир суроо берейинби жамаат? Мо сабактар экзамен катары болсун да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи нафсис үчүн жаман көргөн нерсеби, же биринчи кезекте шарият үчүнбү? Шарият үчүн. Анткени өткөнбүз биринчи сабакта өзүнүн нафсис үчүн өчө албайт эле, туурабы? Демек, шарият үчүн жек көргөн нерсе келсе кола, эмне деп айтат эле? Алхамдулилла, анда да алхамдулилла дейт эле дейт, караңызчы. Мындай көксөп бир нерсе ишке ашпай калса, ошондо да Кудайга шүгүр дейт эле, бирок ала кулли хал ар бир учурга, кандай жагдай болбосун Кудайга мактоолор болсун дейт. Жакшы учурга дагы, кыйын учурга дагы. Адатта бизде ишеним маселеси толук бекемделе элек жүрөктө, ишенимдин мөмөсү жайыла элек, жакшылык келсе, жакшылык билебиз, жамандык келсе адамга төңкөй калабыз да. Мисалы үй бүлөдө. Жөнөкөй эле айтат го жана тамаша катары. Баласы жакшы чыкса, менин тарбиям дейт, мен тарапты тарткан деп. Жаман чыкса, тайларын тарткан дейт. Бул жөнөкөй эле пример болуп атат да, күлкүлүү. Жок андай эмес. Ар кандай учурда да Аллах Таалага мактоолор болсун дейт эле. Эмнеге? Анткени биз зыян деп ойлогон нерседе Аллах Таала пайданы катып коет. Бул көбүнчө ошондой. Куранда келген, аса антакраху шейен, бир нерсени силер жаман, зыяндуу деп ойлойсуңар, бирок ал нерсе силер үчүн жакшы деп. Сизге ислам тарыхынан эки мисал келтирейин. Бизде Египетте алымдар айтат да, устаздар мынтипчи. Силер өлкөңөргө кетерден алдын тарых маселесин, анан социология, коомдук илимди катуу окуп кеткиле, антпесе болбойт дейт. Анткени биз коом менен иштешебиз да, биздин байлыгыбыз эл. Эки күн мурда Сыраждын Дамылла ушундай жүрөктү теше турган сөз айтты го. Мен кечеде айттым го, мен силерге керек эмес чыгармын. Үйүндө эле салып отурбайбы? Ушинтип ооруп атса деген ой кетип калышы мүмкүн, күдүк. Бирок силер мага керексиңер депчи. Биздин байлыгыбыз эл, туугандар. Бизге бир саясаттын пайдасы жок. Мына ачык эле айталы, Кудай Таалам көрүп турат, канча өмүр калды билбейбиз. Кудай узагынан берсин. Биз бир саясий көз караш жок, башка жок, жеке бир амбиция, личный бир упай топтоо жок. Биз ушу элге билгенибизче имандын, ынсаптын, илимдин бир акыйкатын жеткирип калсак, биздин байлыгыбыз ошол. Үй бүлөдө ажырашпай, балдар жетимканада калбай, бири-бирин өлтүрүп, өмүр бою күйөөсү түрмөдө кесилип кетпей, үй бүлөдө жакшы бир түшүнүк абра болсо. Ушундай кечкисин отуруп, баланын баладай, кыздын кыздай ата-эненин ордунда болсо, адамдар адашып кетпей, ишеним жаатында, сыйынып кетпей ширк кошуп, деги маркумдарга сыйынып, түз анда дагы ар бир агымга кирип ата-энесин капырга чыгарбай эмес, матуруди, пайгамбар саллаллаху алейхи алып барган акыйда боюнча жүрсө, дин мээнети болуп атса, мамлекетибиз өнүп атса, анда биздин көксөгөн максатыбыз ошол, Кудайым жеткириптир. Анткени мен сиздерди сунуштайт элем, эркек адамдар ушуну жакшы жазып алыңыз, Дамылам, калганыңыздар жүрөккө түйүп алыңыз бекем. Эркек адамдар Амбия сүрөсүн көбүрөөк окуш керек. Терең ой жүгүртүп, алымдардын тафсирин, түшүндүрмөлөрүн окуш керек да. Эгер орус тилинде болсо дагы, адашып кеткен алымдардын эмес, агымга тиешен эмес. Түз багытта орус тилде түшүндүрмөлөр бар, толкование. Ошону окуңуз, Амбия сүрөсүн. А кыз киши, аял кишилер Нур сүрөсүн окуш керек. Анткени Нур сүрөсүндө аял заты үчүн адеп бар да. Амбия сүрөсүндө эркектерге керектүү сыпаттар бар. Бүт пайгамбар, Амбия деген пайгамбарлар, пророки деген болот бай көпчүлүктөр. Бүт пайгамбарлар ыйлайсыз да окусаңыз, айтканда ушул мээнетти, дин, илимин жеткирип, динди жеткирип туруп акырында бир эле сөздү айтышкан. Адамдар туура эмес ойлоп калбагыла. Бул не пайданы көксөп атат деп. Ин ажре илля ала роббил аламин. Менин ажыр сооп сыйлыгымды мен Алладан гана күтөм. Силерден мага эч бир пайданын кереги жок. Коркпогула, үркпөгүлө. Анткени акыйкатты келип адамдар үгүт насаат кылып жеткиргенде, ар жактагы экинчи адамды коомду шайтан ушинтип азгырат да, бул бир пайда үчүн кылып атат депчи. Адамдар саясатынан коркот, байлыгынан, мансабынан, адамдар кадыр баркынан коркот. Курейш калкында ушундай болгон да. Алар исламга кирүүнү билип турушкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи таанып билет эле. Күмөндөөнбөйт эле жалган айтканын. Бирок эмне? Мояктан биз бул динди ээрчип калсак, кадыр барктан, мансаптан ажырайт деп шайтан ошо менен коркутат эле да. Демек, менин соомду Аллах гана берет эле дейт да. Ошон үчүн туугандар, ар бир ишти кылалы,
Адамдар билиш шарт эмес, Аллахым билсе болду. Аллах билсе болду, туугандар. Карасаңыз, ушуну айтып атат да. Жаманчылык келип калса да ар бир учурда Аллах Таалага шүгүрлөр болсун деп айтат эле. Анткени Куранда келгендей, биз силер бир нерсени пайдалуу деп ойлойсуңар, бирок ал нерсе силерге зыян болуп калышы мүмкүн, а зыян деген нерсе да пайда болуп калышы мүмкүн. Анткени субханалла, илимдин тереңдигин караңыз, Роб деген, Алхамдулилlah Роббил аламин. Роб деген жаратуучу, Роб деген тарбиялоочу, Роб деген көзөмөлдөөчү, Роб деген бүт бардыгын тескеп туруучу деген мааниде болот. Демек, биз Аллах Таалага Аллах хуа Роббун, Аллах биздин жаратуучубуз, тарбиялоочубуз деп иман келтирсек, ушул жерин жакшы көңүл буруп коюңуз, өтө назик жер да могул жер, кылдат жер. Биз жаратуучуну тарбиялоочу деп иман келтире турган болсок, анда бизге жазган тагдырдын бардыгы тарбия деп түшүнүш керек. Бул эки сөз, бирок өтө терең сөз да. Аллах тарбиялоочу, бизди тарбиялайт. Аллах бизге эч жамандык каалабайт. Биз анык билебиз, Аллах Таала зулумдук кылбайт. Демек, биз кээде бир нерсени пайда деп ойлоп туруп, бирок андай болбой калып атса, эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи анда да Кудайга шүгүр, бардык учурда деп атат десе, тарбия биз билбейбиз, мурдубудан алысты көрө албайбыз. Бардыгын билген Аллах Таала бизди тарбиялап атат. Карасаңыз, тарбия маселесинде мына көбүбүз ата-энебиз, атабыз отурат. Тарбия маселесинде жалаң сүйүү менен тарбиялай берсек, эркелетип, сүйүү керек, бирок эркелетип чалчакчатып койсок, ал тарбия болбойт ал. Ал тарбия болбой калат анда. Тарбия болуш үчүн ата кээде мындай кабак кашын түйүп коюш керек бала үчүн. Кол көтөрүп деген сөз жок, бирок кабак кашын түйүп коюш керек. Мисалычы, чоң маани камтылган. Ва иза руфи'a at-ta'amu min bayni yadayhi, мындай жайыл дасторкондон тамак аш көтөрүлүп, тамак аш жегенден тамак ашты көтөрүшсө, иреттеп тартиптешсе. Кала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен: "Алхамдулиллахи ат'амана", өз казынасынан, чексиз казынасынан ырыскы берип, курсагыбызды тойгузган Аллага шүгүр болсун, шүгүрлөр. Васакана, чаңкообузду, чөлдөбүздү, суусаганыбызды кандырган Аллага мактуулар болсун. Ва авана, жана башыбызды коргологон жай бергенине дейт. Бизге дүйнөдө тынчтык болсун. Бишкекте мындан 4-5 жыл мурда отуруп калсам, мен бир конокко чакырылып калдым. Барып калсам, чет өлкөлөрдөн окуп келген бир экөн, бир ошо туура эмес багытта окуп алыптыр. Сүйлөп атырмын, сөзүн бөлбөйсүң да. Сүйлөп атат, азыр керек болсо молдекелер да коркок болуп калды дейт да, деги киши. Ал кишинин аты маанилүү эмес, анын сөзүн биз азыр анализдеш керек болуп атат, илимден алкагында, таразасы менен. Азыр молдекелер да коркок болуп калды, алымдар да коркок болуп калды. Эмнеге десе, дуасын бардыгында Аллахым тынчтык бер, дүйнөдө тынчтык болсун деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мужахид болгон, жигат кылган деп ал ушундай такфиристти көрдүңүзбү? Ал туура эмес идеяны таркатып атат да. Деген биз деген баатыр болуш керек, согуш болуш керек деп. Туугандар, Айша энебиз Рамазандын кечесинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын өтө маанайы куунак көтөрүлүп турганын көрүп туруп, мага бир дуа үйрөтүңүзчү дегенде, ушундай зирек болгон. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Салиллаху афу ва афия", Аллах Тааладан тынчтыкты, берекени, молчулукту, кененчиликти сураган деген. Муну эмнеге айтып атам? Азыр могул жердеги бизге тамактын ичинде авана баш калкалай турган жер берген деп үйдү кошуп кетип атканы бекер эмес. Тынчтык болсун, жана дагы тынчтык болсун, жана дагы бейкуттук тынчтык болсун. Кудай сактасын, анын бетин аргылсын Аллахым. Согуш боло турган болсо, адам азыр могуну айтпай эле коюңуз, баш калкалай турган жер таппай калат. Тамагаш биякта турсун, баш калкалай турган жер таппай калат. Жан соога деп коет. Жанын соогалай турган жер таппай калат да. Намаз, биздин иманыбыз тынчтык учурда намаз окуй албай атабыз, кечирип коебуз. Биздин иманыбыз тынчтык учурда илим алууга мойнубуз жар бербей атат, тынчтык учурда сооп кылууга жарбай атабыз, анан ошондой учурда жарып калат белек. Ошон үчүн бул жөөттөрдүн тактикасы болуп калат да. Куранда келет, бардык жөөттөр эмес, ошол Куранда эскерилген убактагы жөөттөр пайгамбарга, Давуд пайгамбарга айтышкан. Андан алдыңкы пайгамбарлар. Биз качан жер жүзүндө өзүбүздүн мамлекетибиз жок жерде жер кезип жүрө беребиз. Калышка алгандалар. Канча Аллах Таала керемет көрсөтүп атса дагы, мындай аны моюндашкан эмес да. Анан бизге дагы бир күчтүү падыша чыкса, падышанын аркасында биз согушка даяр болот элек деп сурай беришкен. Жөнүндө көрсө тил үчүн да сурай бериптир. Аллах Тааланын Толут деп ар жактан душмандар тараптан күчтүү дөө сыяктуу күчтүү болгон Толуттун аскери көп болгон аскер саны. Чыкканда, анан бияктан Давуд алейхиссалам чыгат да. Ошондо чыкканда булар көбү согушпай койгон. Ошон үчүн согушту сурабаш керек. Тынчтыктын кадыр баркына жетиш керек. Согуш болгондо эч бир нерсе токтолбойт экен да. Мисалы да, мындай түшүндүрөлү. Өткөндө сыражында мындай айткан, могул жерде адал менен сатылып алган китептерди. Алымдардын ар бир китеп сатып алганын көрсөңүз, өзүнчө бир том китеп жазылат да.
Оңай емес. Ичип жегенден тыйып, келинчегиңиздин боюнда болуп атса дагы, врач витаминин алышың керек, балага угроза болуп атат, оор жагдай десе да тобокел кылып алынган китептер да булар. Чет жерде оңой эмес. Анан адалдан болгон китепке кокустан өрт жетип калса, бул эми адалдан экен деп буйтап кетпейт да. Ой, Кудайдын керемети болуп сактап калса сонун. Бирок өрт келди жалпы бардыга. Муну да күйгүзүп кетти. Бирок эртең эсеп суракта жеңил болот дегеним да. Эсеп суракта жеңил болот. Адалдан болдуңбу, демек мунун сурагы жеңил. Арамдан болду, дагы да жооп бересиң. Күйүп да кетти, дагы жооп бересиң деп. Ошол сыяктуу согуш болбосун, бирок согуш болгондо ал өмүр бою күнөө кылбай, колдон келишинче биз күнөөкөрбүз, бирок ибадатты өткөргөн аксакалды да кыйратып кетет экен. Күнөөсү жок болгон наристени да кыйратып кетет экен да. Ошон үчүн биз тынчтыкка муктажбыз. Аллахтын адилеттүүлүгүнө эмес, биз Аллахтын мээримине муктажбыз. Аллах Таала адилеттүүлүгү менен мамиле кылса, бир көздүн акысын бере албай калабыз туугандар. Ошон үчүн өз ырысыбызды теппей, элибиздин бул бөлүнүү эмес, мамлекетибиздин кадыр баркына жетип, тынчтыкты даңазалап, бөлүнбөй, ынтымакты ыдыратпай жашаш керек. Ынтымакты ыдырата турган бул билимсиздик, илимсиздик туура эмес агымдарга бөлүнүү болот. Ынтымакты ыдыратпашыбыз керек. Ушул динибизди, иманыбызды жакшы кармап калыш керек. Карасаңыз, андан кийин жанагы тамак көтөрүлгөндөн ошол өз казынасынан ырызкы берген Алла Таалага, чаңкообузду кандырган Алла Таалага, баш корголой турган үй-жай берген Алла Таалага, ва жаалана муслимин, жана мусулман кылган Алла Таалага деп атат. Тамактын дуасы, мейлен курсагыбызды тойгузган, суусубузду кандырган, түшүндүк, бу тамакка тиешеси бар. Бирок баш калкалоо жана мусулман кылган дегенден тамакка кандай тиешеси бар десе, баш калкалаганда айттык. Тынчтык болсо, бир уш тамактагы баркы болот экен да. Согуш болсо ал башкача болуп калат экен. Адам кыйын экен. Неге мусулман кылган деп дуаны бүтүрүп атат? Алымдар түшүндүрүп берген. Анткени тамак аштын түпкү максаты ибадатка, мусулманчылыкка колдонуш керек деген сөз. Кудай Таала берген байлыктын, Кудай Таала берген мансаптын, Кудай Таала берген зиректик акылдын бүт бардыгы ибадат үчүн, мусулмандык үчүн, дин үчүн, иман үчүн сарпталыш керек деген сөз. Ошондо биз өсүп өнөт экенбиз да. Мындайча айтканда эл үчүн, жер үчүн деген сөз болуп атат да. Аллахыма миң мәртебе шүгүр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан, момун адам бир ичеги менен, бир карын менен тамак жейт, ыймансыз кайрын адам 9 ичеги менен дейт. Эман медицинадан операция кылса 9 ичеги деген сөз жок. Туура азыр тамак жей берип ичегилер дагы ичегинин рак, онкология күчөп кетти. Бул деген сөз момун адам аз жейт, бирок саз жейт дегенди айткысы келип атат. Жесе да анын максаты тамак эмес, негизи максат. Тамак себеп өөлгө болуп атат ибадат үчүн. Мусулман эмес адамдын максаты барып жеткен ой максат ал тамак менен бүтүп атат дейт да. Тамак менен бүтүп атат дейт. Элестетиңиз. Андан кийин ва аксару жулусихи мустакбилал кыбла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи жашоодо ибадаттан сырткары отурганда дагы көбүнчө кыбланы жүздөнүп отурат эле дейт. Жөнөкөй отурган учурда дагы кыбланы карап отурат эле. Намаздагы ал шарт, парз, сырткы парз. Намазда сырткы 6 парз бар, ички, аны шарт дейт, ички 6 парз бар. Көбүнчө бул каулул машхур ал рүкүн деп коет. Бирок андан сырткы убакытта дуа кылганда да кыбланы карап отурат эле дейт. Не үчүн? Куранда аят келген: "Ва май юаззим шааираллахи фа иннаха мин тaqwal qulub." Кимде ким диндин белгилерин сыйласа, ал жүрөгүндөгү таквачылык белги дейт. Кыбланын динге тиешеси бар да туугандар. Биз кыбла карап намаз окуйбуз. Демек кыблага жүздөнүп отуруу Аллага урмат көрсөткөндүк болот да. Түшүндүңүздөр да? Жөн эле кыблага карап отуруп коюу эмес, мисалы кыблага карап гыйбат кылып коюу эмес, кыблага карап Кудай сактасын бөлүнүп жарылуу эмес, кыблага карап музыка угуу эмес. Кыбланын ибадатка байланышы бар. Муну мындай түшүндүрөйүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Бул Мухтасарут Таргибте келет хадис. Инна мин ижлалилlah. Аллахка сыйырмат көрсөтүүнүн ачык белгиси болот. Илимдүү адамды, Куран жаттаган адамды сыйлоо дейт. Жана исламда жакшы жолдо чач агарган, сакал агарган адамга сыйырмат көрсөтүү дейт. Аталарыбыз Алла разы болсун. Аллага шүгүр атая 25 жылда ушундай Алла Таала элибизге, жерибизге жакшы бир мүмкүнчүлүк берди. Болбосо баа шок факт деп чыгат эле КТРКдан. Шок фактта ошо көлдө эле болгон окуя. Бул баа бөлүнүү эмес, биз бир элбиз, бирок көлдө ошондой каргашалуу окуя болгон. Атасы менен баласы арак ичип бири-бирин балталап койгон да баласы. Мастыктын айынан,чы. Ошондой күн болгондо иман жок, Кудай сактасын. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Азыр мына аталарыбыз кадимкидей иманда эл үчүн, жер үчүн дуа кылып сакал агарып атат. Демек ушул аксакалдарга сый урмат көрсөтүү бул Аллахка ибадат кылуу менен барабар экен да туугандар.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көбүнчө кыблага карап отургандыгы ошо динге урмат көрсөтүп атканы. Юксиру зикр дейт, көп зикр кылып Кудайды эстейт эле дейт. Ва ютилу сола, намазды узак созуп окуйт эле. Бирок бул жалгыз окуса. Анан кээ бир адамдардын такыбачылык математикасы тетири болуп калат. Үйүндө окуганда өтө тез окуйт, имамдыкка чыкса адамдар тажатып ийет. Андай болбош керек. Үйүңүздө каалашыңызча окуңуз. Такыбачылык ал үйдө. Бирок адамга келгенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул математика эсепти, алгоритмди үйрөткөн, ошол коомдогу эң алсыз адамдын абалын карап намаз оку деген да. Анткени бул хадисти айтыштын себеби мындай болгон. Шейх Муллалы Кори, Молдалы Кары, кыргызча эле айта алчу, Молдалы Кары. Бул киши Фатхы бабына ядап келген жамаат намазында. Сахабалар билесиздер намаздан калбайт эле. 200-лөр да намаздан калбайт. 200-лөр ошол убакта жөөттөр болчу да Мадинада чыган. 2 убакта эле барбайт алар. Азыркындай свет жарыктык жок, багымдатта барбайт эле. Эмнеге? Уйкудан калып зачем деген да алар. Эмнеге уйкудан калабыз? Итак эле билинбей үлүр-бүлүрдө деген. Анан куфтан намазына келишкен эмес. Караңгыда билинбей калышкан. Башка 3 намазда келишмеген. Анткени жүзү ачыкка чыкпаш үчүн. Анан ошентип куфтан намазына бир сахаба кирсе, куфтан бир риwayatта багымдат намаз дейт. Имам аябай кыраатты адаттагыдан да ашча созуп окуп койгон да зартып. Анан ал киши бакчасына суу коюп койгон. Суу жанагындай толуп кошунанын дубалында тешип кетиш коркунуч, азыркындай бекем эмес. Илгерки баг уруштар билесиздер, ылайдан эмеден. Анан байкуш киши кыжаалат болуп күтүп анан өзү салам берип намаз бүтүрүп чыккан. Баардык 200 ушактар катышкан. Анткени 200-лер гана чыдай албайт эле да, карасаңыз. Анан ошондо анан дии киши өзүнөн баягы кара так жабылып калды да. Кетириш үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип Аллахтын элчиси. Балким Жебрейил периште сизге кабар жеткиргендир менин жүрөгүмдөгү иманды. Аллахым көрүп туруп турат. Мен 200 эмес болгону абалым ушундай эле ошон үчүн чыгып кеттим дегенде, сахабаларга Азирети Муаз болчу, келип туруп: "Я Муаз, афаттану анта я Муаз, о Муаз, сен фитна кыласың ба? Адамдардын ортосуна бүлгүн салып, бузукучулук таркатып атасың ба? Сен адамдарга имамчылыкка чыга турган болсоң, солли солат адафи эң алыс адамдын намазын карап окугун. Анткени алардын астында аксакал адам бар, заарасын кармай албай калышы мүмкүн жаш өткөн сайын. Туурабы? Азыр жаш болуп эле ооруп атпайбызбы? Простатит жана башка болуп. Аялдар келип калышы мүмкүн, жаш бала болуп калышы мүмкүн деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам багымдатта, Ханафи мазхабта ошондой колдон келсе кичине мындай узагыраак окуган жакшы узун сүрөлөрдү. Бирок ошондой сүннөттү окуп аткан учурда сүннөттү аткарам деп. Жаш баланын үнү кылып калса намазды кыскартат эле да. Ааламга рахмат кылып көрсөткөн. Биз ушул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын методикасын, услубун, ыкмасын кармансак, дин ушунчалык жайылмак да. Бизге да туура жүрөгүбүз динге ачылып, динди каалап, берилип, ошондой мурдагы жашообуз жаман болгондо аябай. Ушул жашоого келип жакшы кылып атабыз, бирок ошону орусча айтканда не преобращать, күчөтүп ийбеш керек да. Анткени биз туура эмес карман болсок, ашырып ийсек, бирөөгө динди жаман көрсөтүп коебуз. Демек үйдөн көбүрөөк окуңуз, ооба үйдөн такыбачылыгыңызды кармаңыз, элдин арасында орто, жөнөкөй орто элди кыйнап койбошуңуз керек. Ооба. 3 күнгө чыгып келип олон такыр сүйлөбөй, сүйлөгөндөрдүн баары эле астагфирулла дей бербеш керек да. Бирөө жакшы эле сөз сүйлөнүп атат, сүйлөшүп атса астагфирулла. Баардын күнөөкөргө санапчы. Аксакал небересин ээрчитип келаптыр. Айылда Бишкек. Анан ысык кез болуп калган окшойт. Анан айтыптыр, шаарга келип калыптыр. Балам, эми бул жер ысык болот, ар кандай болот. Мындай узун кийинбеген кыздарды көрүп калсаң астагфирулла деп айткын дейт экен. Анан бир кезден кийин астагфирулла кана дейтимиш да. Ошентип анан антпеш керек. Эң таква болгон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүн жогору көтөрүп алган эмес. Анда адамдар жашай албай калат эле. Адамдарга жуурулуш керек. Жуурулуш десең бироталардын жугузуп алып эмес, бирок жөнөкөйлөтүп жашаш керек. Ошону айтып атат. Вайксыр зикр дейт, көбүрөөк зикр кылат эле, намазды өзү жалгыз көбүрөөк окуйт эле. Билесиз да, хатта таваррамат ядамах, Айшенебиз айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйгө киргенде ушунчалык намаз окуйт эле, буттары шишип кетет эле. Анан айтты да: Аллахым сиздин мурдагы кийинки күнөөлөрүңүздү кечирди. Бул деген сөз пайгамбар кылып тандап алды. Неге мынчалык эле өзүңүздү кыйнайсыз десе, афала куну абдан шакуро, ошончо неемат пайгамбарчылык берип атса, мен өз ыктыярым менен кантип анан шүгүр кылбаймын деди да. Карасаңыз, олиялар, аалымдар, Кудайга жакын пайгамбарлар булар эмне үчүн бийик даражада болот десе, кичинекей неемат жакшылыктын да кадыр баркына жетет экен да, карасаңыз. Кичинекей неематтын да кадыр баркына жетет. Чоң кайнатам, эскерсем болот, ал киши кайтыш болду, 95 97-де ноокаттан болот, Ошко күйөө бола боломун. Анан Ошко барып калганда ошо киши мага айтып калды да, балам деди. Арасында бир аптада бир күн болсо намполо деп коет экен.
катыган нандарды баягындай пулав катары кылып жасайт экен да. Канчалык мүмкүнчүлүгүң болуп турса дагы арасында бир күн балдарга ошентип тамак берип турганың жакшы деди. Анткени дайым эле балдардын курсагы ток боло берсе, дайым эле эми жашоону көргөн аксакал да, аталарыбыз сыяктуу. Дайым эле кийими бүтүн болуп жүрө берсе, алар жашоону кадырлабай калат. Эртең кыйынчылык күнгө даяр болбой калат. Эми жакшы эле күн болсун. Биз жаман күндү самабайбыз, бирок кокус болуп калса, алар динден чыгып кетиши дагы мүмкүн акча үчүн дейт да. Өзгөчө кыз кишини байлыкка байлабай чоңойтуш керек экен да жашоодо. Неге десе, кыз кишини байлыкка өч кылып чоңойтсок, Кудай сактасын, эртең байлык үчүн же айфон үчүн намысынан ажыранга даяр болуп калбаш керек да. Кызды ошол таалим менен, тарбия менен, жакшы мамиле менен көкүрөгүн толтуруш керек экен да. Анан оозунан чыкканын алып барып байлыкка ченеп койсок, ошондой окуялар болуп атат. Сизге бул мындай эле айтылган сөз болушу мүмкүн, бирок биз жана талкуулап эткенде сөздөр жетет да, фактылар. Ошо айфон үчүн кечирип койсо эми айтпай эле коелучу, оор акыбалга дагы даяр болуп калышат экен да, Кудайым сактасын. Ал дагы биздин карындашыбыз да. Ва яқсурул хутбата, жума күнү хутба кылганда кыска кылат эле дейт. Кондиционер жок, муздаткыч жок, желпигич жок, ысып кетпесин дейт эле дейт да, карасаңыз. Ва ястагфиру фил маджлис вахида 100 марратин, бир отурумда мажлисте 100 рет истигфар айтат эле. Бул эң минимум, өтө аз айтканда. Бир мажлисте 100 рет истигфар айтып отурат эле дейт. Жыйындарга, чогулуштарга барганда кунт коюп, кулакты таштап, көңүл буруп, ошо зикирда кылып койгон жакшы экен да, туугандар. Эмнеге? Ошол мажлисте кылынган зикир, мажлисте айтылган туура пикирлердин ишке ашуусуна жардам берет экен. Эгер зикир болбосо, ал жакшы айтылган идеяда ишке ашпай эле жөн эле сөз менен калып кала берет экен. Карасаңыз, жөн эле сөз катарында калып кала берет экен да. Зикирдин пайдасы ошол экен. Айтылган ортодо ташталган нерсе иш жүзөгө амалга ашат экен. Эң кызыгы караңыз, эми Аллахым баарыбызга амал кылууну насип кылсын. Ва кана юсмау лис-садрихи, намаз окуганда вафуссала көкүрөгүнөн үн чыгат эле дейт. Намаз окуганда Кудайым кечирем, биз намазды окуй албай атабыз анчалык даражада. Кудайым кабыл кылсын. Намаз окуганда көкүрөгүнөн үн чыгат эле. Азизун ка азизил миржал минал бука, баягы суу кайнайт го. Суу кайнаганда, ушундай кайнаганда үн чыккандай, боркулдап үн чыккандай, ушунчалык намазда туруп бышактап ыйлаганынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көкүрөгүнөн суу кайнагандай, чай кайнагандай үн чыгат эле дейт. Көкүрөгү боркулдап. Бул деген өтө катуу ыйга берилген адам токтоно албай калат. Жакынын жоготкондо канчалык ба илимдүү, билимдүү, жакшы имандуу адам болсо да көздөн жаш чыгат да, жүрөгү боркулдап кетет го, билесизби? Мисалы ба Чубак устаз биз Египетте болуп калдык, кайтыш болгондо жана түз эфир видеодон көрүп турган адамдар сапта туруп боркулдап токтоно албай ыйлады го, туугандар. Ал адам жүрөктөн чыгып аткан үчүн аны токтото албай каласыз да. Токтото албай каласыз. Жеңиш эке, сиз кабырына кирдиңиз Сыргак эке менен, Ошондо жана Сыргак эке өткөндө да айтып калды да. Шам боло элек болчу да, туурабы? Бирок ичи кадимкидей нурланып калды деди го, чыгып атканда нур каптагандай болуп деп, Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаз окуганда бышактап ушунчалык боркулдап турат эле көкүрөгү дейт. Ва кана саллаллаху алейхи вассалам якуму хатта таваррамат кадамах, эки буту шишип кеткенге чейин намазда турат эле дейт. Сиз менен биз шишип кеткенче турбашыбыз керек, бирок жок дегенде тахажжудта калтырбашыбыз керек. Эми бул сабакты динден кабары бар адамдар да угат, динден кабары жок адамдар да угат да. Ошон үчүн сиз кичине сабыр кылып коюңуз, арасында кээ бир түшүндүрмөлөрдү кошкондо. Эми бул сабак туура ниетте тарых болуп сакталып калсын. Тахажжудтун түнкү намазынын бир пайдасы медициналык жактан адамды инфаркттын алдын алат экен да, туугандар. Анткени медицинада Чубак устаздын ошол атайын кардиолог, күчтүү врач бар эле, мен текшерилип калсам ошол киши айтты да, ушундай илимий изилдөө жазып атам, зерттөө. Түндүн акыркы бөлүгүндө тахажжуд окуган сооптуураак болот багымдаттан алдын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо тахажжуд окуп, бир аз уктап, кайра багымдатка турат эле. Көбүнчө инфаркт жүрөктү ошо түндүн акыркы кыймылсыз бөлүгүндө, катуу коңурук тартып калган учурда ошол инфаркт козголот экен да адамдын. Ошол учурда туруп, кыймылдап, даарат алып, бүт лимфалар бар да, бүт бездер бар арасында, ар бир ибадатта бүт тараптан пайда. Ошол даарат алып кечирип коесуз ба, ажаатканага барып, зару ушатып келип даарат алып, мунун бардыгы жүрөк үчүн пайда. Эми биз ал үчүн намаз окубайбыз, бирок намаздын ичинде ушунчалык пайдалар камтылган деген сөз бар да. Ошого биз бутубуз шишип кетпесе да жок дегенде 2 рекет туруп тахажжуд окушубуз керек. Эмнеге, туугандар? Ушул жерде кечирип коесуздар. 5 кызы же 6 кызы, 4 кыздан жогору бир кызы бар бир туугандар барбы? Кол көтөрүп кое аласыздарбы, кечиресиздер? 4төн ашык кызы барлар барбы? Нурсултан шейх, сиздики канча эле?
Кыз барбы? Экөө. Айтайын дегеним, мейлі, мындай, бұл рия емес, сіз азыр эфирге деле көрүнбөй элесиз, Кудайдын астында біз жүрөктөн сүйлөшүп сабак өтүп атпайбызбы? Кечеги түнү тахажжуд окуп, кыздары, балдары үчүн, ата эне бир тууган эл үчүн түшүнүктүү, ал турган нерсе, бирок кыздарынын, балдарын келечегин тилеп тахажжудда дуба кылгандар барбы, туугандар? Кол көтөрүп коесуздарбы, кечирип коесуздарбы, бул рия болбосун. Тахажжудда, Машалла. Аксакал, сизге эртең эскертип жазып койсоңуз, сизге эртең бир жакшы белегим бар. Алла разы болсун. Ошол тахажжудда эмне үчүн турат экенбиз? Эми көп эле окуган болсулар, рия кылгысы келбей атат да. Бир араб мешитке кирип намаз окуп атыптыр. Анан намаз окутса артында эки адам туруп айтат экен, эми ушундай укмуш намаз окуйт экен. Карачы, көпкө туруп десе намазда туруп сүйлөп коет экен, орозомун дагы деп. Ошон үчүн үн чыкпай аткан чыгар. Аксакал, Алла разы болсун, чын жүрөктөн. Буюрса, эмнеге муну айтып атабыз туугандар? Тахажжудда туруп балдардын келечегин сураш керек, кыздарга ыйлаш керек. Эртең кандай турмуш келет билбейсиз. Тез эле экен. Мына азыр, мисалы менин улуу кызым деле 13-14кө чыгып калдыбы? 4-5 жылдын ар жак бер жагы ашып бер жалчы. Эртең нике тойдо жолугуш насип кылсын да. Чубак устадын бир сабагын эстеп, аябай бир жашып ыйлай берем да. Сабак өтүп атып ошо кыздарыбызды өз колубуз менен узатууну насип кылсын деген экен, бирок тагдыр жете албай калды устаз. Эртең кызыбызды узатуу бул жакшы экен. Шейхим. Бирок мага айылдан айтышты, кудамалар эле динден кабар бар адамдар музыкасыз ара караштырып атат деп. Жок, бекем туруңуз. Тойдун ээси сизсиз. Сиздин шартка көнсүн. Жаман үйдө коногу бийлейт болбосун. Эртең динге доо кетет сиз тууган. Сиз ошол шартты коюш керек. Мен аракты аралаштырбай, музыканы аралаштырбай, жакшынакай кылып узатамын деп. Ошол жерде кызды узатып атканда атанын батасы чоң бир нерсеге себепкер болот да кыз үчүн. Тахажжудда туралы ата, Алла разы болсун, атабыз сыяктуу. Ва кана ясумул иснейн вал хамис, биринчи анан 4-чү күнү дүйшөмбү күндөрү орозо тутат эле дейт. Бул сүннөт катары нафил орозо болот. А нафил орозону фыкта түндөн баштап ниет кылыш керек. Түндөн. Акыркы ниет шашкы убактка чейин. Ва саласта аyyam min kulli shahr, ар бир айдын 3 күнүн орозо тутат эле. Айямул бийт дейт, ак күндөр, так күндөр. Ай толуп 13, 14, 15 болгон түндөр да. Ва ашура күнүн орозосун дагы тутат эле. Ашура күнү дегени ошол Мухаррам айынын 10-чу күнү болот ба? Бул баягы Пайгамбарыбыз осуна Мадинага келсе, Мадинада жөөттөр көбүрө еврейлер орозо тутуп атыптыр. Эмне себептен мунун себеби каяктан десе, бул күндө хада яумун наджаллаху фихи Муса. Муса алейхиссаламды фараондор Египетте Кызыл деңизде кубалаганда аман эсен куткарылып чыккан үчүн шүгүр кылып тутуп атабыз дегенде, силерге караганда мен анда татыктуураак, мен кийинки жылы жашай турган болсам, анда 9-ун кошуп тутамын дегенде. Бирок Пайгамбар кийинки жылга жеткен эмес ошондо. Ошондо Ханафи мазхабта Ашурада же алдын бир күн, же кийин бир күн кошуп туткан жакшыраак болот. Жөөттөргө окшошуп калбоо үчүн деген сөз да. Булар бизге окшошуп атат деп өздөрүн сезип калбаш үчүн дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ва қалла макан юфтир йомал жума. Жума күнү аз оозун ачат эле дейт. Жума күнү аз оозун ачат эле деген сөз орозо тутпай келип жума күнү баштаган жакшы эмес, жума күнү майрам. Бул жумага чейин орозо тутуп келатса, анда жуманы кошуп кармасаңыз болот деген сөз. Ошондо Пайгамбар жума күнгө чейин орозо кармап келип туруп, жума күнгө туш келгенде да оозун ачпайт эле деген сөз да туугандар. Карасаңыз, ва аксару сиямихи фи шабан, көбүнчө көп орозо тутканы Рамазандан алдыңкы Шабан айында орозо тутат эле дейт. Орозого даярдык бул. Тутпай келип туруп бир орозо тутканда күч келип калат. Ашказанда түшүнбөй калат экен да. How are you brother депчи. Братка эмне болгон экен деп ашказандагы өзү түшүнбөй калат экен да, субханалла. Чын? Ашказанды шокко салбай, ага чейин даярдап барган жакшы. Мына мисалы былтыр умрага бардык, анан Чыңгыз аба деген жакшы кишилер бар, Жеңиш аба тааныйт. Биз кадимкидей калыс таксыр дейт, умрага барганга чейин өздөрү военный адамдар, бирок ошондо дагы даярдандык дейт. Апкел болуп калат, Чыңгыз аба абдан жакшы, Нурали деген байкелерибиз бар эле, Аллах береке берсин. Анан кадимкидей өздөрү мындай тулку бою жакшы болсо да ошондо да умрага атайын басып аракет кылган. Анан баргандан келгенге чейин токтобой басып ибадат кылды да, биз көрүп отурдук, апанын кызматында болду. Умрада оңой иш эмес. Умрага барардын алдын кадимкидей ден соолук тараптан да даярданыш керек. Баса албай каласың анча-мынча. Арасында аптасында 2 күн ойногон футбол эч нерсе болбой калат. Ошол сыяктуу биз да орозого даярданып барыш керек деген сөз. Ва фис сахихайн, Бухари Муслимде келген, Hazret Anas radıyallahu anhu айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык орозо тутат эле бир тутса, хатта накулу биз минтип айтат элек. Лайфтур оозун ачпайт окшойт деп ойлоп калат элек дейт.
Bir tuтканды шунчалык тутат эле дейт. Ва юфтуру бир оозун ачканда шунчалык ооз ачат эле көп убакытка, узак убакытка. Хатта накыл айтып калар элек биз божомолдоп, жоромолдоп. Ла ясуму жакын арада орозо тутпайт го деп ойлоп калат элек дейт. Демек, бул ошо орозону ачпай тутканы пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн даражасы үчүн. Оозун ачканы үммөтүнө кыйынчылык келип калбаш үчүн, карасаңыз. Кыйынчылык. Ошон үчүн туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи үммөтүн карап жашады да, карасаңыз. Биз могу мечитке каттаган адам катары, сакал койгон адам катары, топу кийген адам катары жоопкерчилик, эки эсе жоопкерчилик бар. Биринчи өзүңүз үчүн жеке. Ушу мамлекетибиздин жараны үчүн, Аллах жараткан пенде үчүн, пайгамбар саллаллаху алейхи үммөт үчүн. Экинчи, ушул дини мечитке каттаган адам катары. Биз так жүрбөсөк, биз сак жүрбөсөк, биз маданияттуу болбосок, биз көп окуп чокубасак, биз өтө мындай жумшак болбосок, адамдарды динден чыгышына биз себепкер болуп калабыз. Ушуну жагы эки эсе жоопкерчилик бар. Айтат, ушу намаз окуп мечитте барып аткан адамдар ушуну кылып атса дейт да. Эмне үчүн мисалы кийинки мечитте карыз боюнча соода кылалы, сабак кылалы деп атабыз? Анткени мурда андай сөздөрдү укпайт элек, Бишкектен угуп калып атам, намаз окугандар, хиджаб кийгендер көбүрөөк алдап кетип атат дейт. Ада көптү айтып атам, кылмыш жаатында да карасаң, же мода болуп калганбы түшүнбөйсүң. Ошо туура эмес агымдын да кесепети бар да, туура эмес агым, туура эмес идеология динде. Адам туура эмес иштерди кылдырып коет. Бүт кармалып аткандар сакалчандар болуп атат. Сакалга тийишпей эле койгула. Жоолукка тийишпей эле, исламда орду бар. Бирок биз ошол жоопкерчилик сезбей атабыз деген сөз да. Эки эсе жоопкерчилик бар да, туугандар. Акыйдада чоң устаз менен Египетте окуп атабыз, айтат, бирөө келип туруп, мен мусулман болоюнчу, исламга киргизчи мени деп айтып атса, бар гусул алып кел деп жөнөтүп ийсең, ошол учурда шайтан азырып ал динге кирбей калса, өмүр бою сен күнөөкөр болуп каласың дейт. Карасаңыз, бирөөнүн динден алыстап кеткенине биз күнөөкөр болуп калабыз да, туугандар. Өткөндө айтып атат, Мексикада билесиз го, Мексикада ар кандай өлкө географиялык өзүнүн немеси бар. Контрабанда мындай бандиттер менен жүргөн өзүнчө бир топтор бар. Ошолордун бир исламды кабыл алыптыр да. Себеби мындай болуптур. Интервью берип чыкты жакында. Америкалык жаңылыктарды көрүп отурсам, европалык жаңылыктарды. Ошол мусулмандар террористтер деген жаңылык чыгарды дейт. Анан ал өзү ошол убакта баягындай мусулман эмес болгон да. Анан жанагындай кортеж деп жанагындай мындайча айтканда бандит болуп жүргөн, жоон топ болуп жүргөн. Анан биз дейт, биздин бандиттилигибиз эч нерсе эмес турбайбы дейт да. Булар чындыгы эмелер турбайбы? Булар канча маштап жардырып ийсе, кылып ийсе, ушулар менен жолуш керек деп анан мен буларга кириш үчүн эмне кылышым керек десе, булардын Куран деген китебин окушум керек деди дейт. Анан библиотекалардан китапты таппай барып окусам, массалык маалымат каражаттарында исламды Европа тарапта айтып атабыз. Исламофобия. Жайылткан жаңылык менен Курандагы эки бөлөк экен дейт да. Көрсү исламдын, чыныгы исламдын ошондой да, күч колдонбойсуң да. Тынчтыктын, илимдин, билимдин, сыпайылыктын, мамиленин бүт тазанын дини да бул. Анан бул киши келип анан баягы мусулманчылыкты туура түшүнүп келип, Аллах таала мүмкүнчүлүк бериптир да. Ошон үчүн туугандар, биздин мойнубузда эки эсе жоопкерчилик бар. Эки эсе жоопкерчилик бар. Түз жүрбөсөк, түрмөдө зардап чегип калышыбыз мүмкүн. Түрмөгө түшпөй мындай бир болуп кеткенде да кабырда биз эч нерседен качып кете албайбыз да. Кудай таалам ошол айыккы соорудан, жаман нерселерден өзү сактаган болсун. Сактаган болсун. Адам кыйын экен, адамдыкы 5 мүнөт экен тагдыры, туугандар. Биз ал дейт экенбиз, мындай жүрөктөн сүйлөйлүчү, ал дейт экенбиз, бул дейт экенбиз, адам тагдыры 5 мүнөт экен дамылам. Кабырда айтпай эле коелучу. Өткөндө ошо Бишкекте мына Жеңиш экемдер отурат, түрмөгө барып калганда оор колония бар экен, оор кылмыш жаза өткөргөндөр. Көздөрүн көрүп, бирок адам экен да. Көздөрүн көрүп байкайсың да, адамдар иштешип жүргөндөчү. Кээ бир көздөр чында өкүнгөн көздөр. Кээ бир көздөр жок, кайра өчөшкөн көздөр да. Ошон үчүн адамды кабыр оңдойт деген туура экен да, тозок бекер жаратылыптыр да. Оор күнөөлөрдү кылгам, канчанын башын кескен, канча жаш балдар деметке баш кылгам, дагы эле көзүн карап окусаң, көзүндө чыкса эле бир ишти кыла тургандай да. Чыкса эле бир ишти кыла тургандай. Ошон үчүн адам кыйын экен да, адам баласы. Адамдан өткөн тоң моюн жок экен. Адам оңолсо, аалам оңолот экен, адам бузулса, аалам бузулат экен да. Башка акылы жок жаныбарларда курбан чалынып кетет экен. Ва кана саллаллаху алейхи ва саллям танаму айнаху. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эки көз уктайт эле, бирок ва ла янаму калбуху, жүрөк уктабайт эле. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын уктаганы дарат бузбайт, туугандар. Бирок ошондо уктаган дарат бузбайт деп туруп дарат албай койгон эмес. Өзүңүздү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салыштырып албаңыз. Бирөө айтат,
Ушу көлдөн балыкчыдан кетип баратсак, машинадан алып алдым, аксакал кичкене айтат. Балам ушу умрадан бирөөлөрдү көрүп калдым, ошолор турай берсем болобу дейт. Кантип дейт? Малики мазхабта уктап туруп эле даарат албай окуй беришет турбай алар дейт. Жок, бизде уйку бузат. Негизи уйку өзү бузбаш керек Ханафи мазхабта деле. Болгону уктаган учурда уйку желдин чыгып кетүүсүнө, башканын чыгып кетүүсүнө себеп болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи караңызчы, кандай акылдуу адам да. 14 кылым мурда укмуш мисал менен түшүндүргөн муну. Минтип айтат. Ыктыяр китебинде кирет хадис. Көңүл буруңуз, өтө укмуш жер ушул. Ал айнани викауса. Пайгамбар саллаллаху алейхи адамдын курсагын капка окшотуп атат. Илгеркилер арык ташаган үчүн билбесе керек, азыр мен деле толуп кеттим го. Точно эле капка окшойт экен да адам курсагы. Мешок. Пайгамбар айтып атат, адамдын курсагын капка окшотуп атат. Каптын, мешоктун боосун көзгө салыштырган да. Ал айнан эки көз, викауса. Жана кап мешоктун эмеси, боосу деген жибе. Фаида наматул айн, ошо көз уктап калса, жанагы каптын башындагы боо чечилип кетет. Чечилгенден кийин ичиндеги бар нерсе төгүлөт да, картошкасы болсун, арпасы, буудай болсун. Көз түшүндүңүз да? Уйку бузбаш керек эле, бирок уйку көз уктагандан кийин, көз илинип кеткенден кийин эмне гана нерсе чыгып кетпейт да. Ал жерде фастфудтуку чыгып кетет. Көп нерсе, крылышкыныкы чыгып кетет. Кечирип коесам. Азыр көп нерсе чыгып кетпедиби? Вала янаму калбуху. Пайгамбар салламдын жүрөгү уктабайт эле дейт. Неге десе, интизаран лил вахи, жүрөгү дайыма вахиди күтүп турат эле дейт. Вахи Аллахтын кабарын күтүп турат эле. Эмне дегене караңызчы. Аллахтын кабарын күтүп турат эле дейт. Субханалла. Ва иза нама, бирок Пайгамбар саллам уктаса, нафаха, жеңил гана мындай оозунан үн угулат эле, вала ягытту, коңурук тартпайт эле дейт. Коңурук тарткан оор экен туугандар. Бишкектен дарылан бул оор экен. Ошон үчүн биз дайыма айтабыз да, бир медик чыгыш керек деп. Медицина менен дагы адам исламды табат барып. Укмуш табат исламдычы. Операция кылып атканда Аллах менен кадимкидей сүйлөшөт да. Ошон үчүн бир баланы окутуш керек туугандар. Адамдар десе дей берсин. Ашыкча акчаңызды бере албай калсаңыз ушул бербейт дей берсин. Бирок ошол балаңызды акчасын сарптап мыкты медик кылып чыгарсаңыз, ошол эле жамандап аткан адамдарды эртең операция кылат ал. Эртең ыраазы болот баары бир алар. Азыр наразы болсо дагы. Бизде айылда ушундан чыкпай калыппыз да, ысырап чеңгелинен. Чеңгел бүркүттүн чеңгели да билесиз. Ысырап корчулук чеңгелден чыга албай калыппыз биз. Жакшылыкка келсе акча жок дейт. Бирок карап отурсаңыз, бир эле жанагында ража дейт экен, анан уурулар отуруп чогултушат экен. 20 миңден чогултат экен бир эле чогултканда. Мындай нерсеге акча жок дейт экен, акча бар экен, жок эмес экен. Болгону туура эмес колдонот экен, биз сарамжалдабайт экенбиз. Бир бала медик болуш керек. Дайым айтып келем. Анткени медицина укмуш керек. Бир бала военный болуш керек туугандар. Бойлуу, ойлуусун, воен анткени Кудайга шүгүр ушундай биздин мамлекетибиз бар экен. Күнү эртең менен көлгө сүзүп атып, тас альхамдулилlah айтып атам да, Кыргызстаныбыз бар экенине шүгүр деп. Көлүбүздүн бар экенине шүгүр деп. Ошон үчүн жыргап жүрөбүз да тууган, калпакты көтөрүп кийипчи. Альхамдулилlah. Чубак устоз Россияга берип калса, эми Россиянын ичинде мен айтпай эле коеюн өкүлчүлүктү. Улам эле молдо киши экен, бирок устазга туура эмес ба, тийишип алыптыр да. Мактанып, Кыргызстан ылдый чаап койгонбу, же өзүн кыйын сезип койгон, анан устаздын ачысы келип кетип, чыгар паспортты деген экен. Сенин паспортуңда эмне деп жазылып турат, биздикинде эмне деп жазылып турат депчи. Бул баягы бөлүнүү же бүлүк чыгаруу эмес. Эл жердин да мекенин кадыр болуш керек. Бир бала медик болсун, военный болсун, бир бала дин жолуна Абдулла Шейх сыяктуу даватчы кылып бериш керек туугандар. Мыйзамды, тартипти бүт сыйлаш менен биргеликте. Баардык нерсени жокко чыгарып кетпесин, эмнеге? Анткени ошол сизге бата топтойт тууган. Биз эмне акыркы мусулмандын үммөтү мындай сүйлөшөлү, келиңиз ачык эле. Биз өзүбүз эле болуп калсак болдубу? Жок, биз бүткүл адамзатына жооп беребиз. Бразилиядан бирөө мусулман имансыз өлүп атса, ошол адамга дагы жооп беребиз биз. Анткени биз ушул жерде жыргап эле коттеджде жата берсек, балким ошонун бир аз мүмкүнчүлүгүн алып, балким ошол жерге жеткирип, динине себепкер болуп калсак, канча бактылыкка себепкер болгон болобуз. Мисалы бир эле айталы, өткөн илгиз досубуз менен Дананг Вьетнамга барып калдык, эркин күрөш боюнча. Ал жерде бирок барганым өтө жакшы хикмат болуптур. Айт намазын окудук. Бүт эсенгини чогултуп. Бияктан американецтер келди, бияктан пакистандыктар келди. Айт намаз окулду. Бир адам мусулман болду, Кудайга шүгүр. Альхамдулилlah, бекер Аллах таала жөнөтпөптүр. Анан ошол Вьетнамдын өзүндө, мамлекетинде мусулмандар, мурдак коренной мусулмандар, түп тамыры менен болгон алгач мусулмандар бар экен, бирок айына 3 күн гана ораза кармайт экен. Эң биринчи мен мектепте ораза кармасам, апам ошентип фатва берип атпайбы магачы? Башында 3 күн, ортосунда акырчын кармасаң боло берет деп. Билесиздер, бала кезде ошондой фатва бар эле. Анан 3 күн ораза кармайт экен алар. Мусулман, бирок динден таалим керек экен да аларга. Көп нерсе бурмаланып калыптыр.
Ошондой кылып бир баланы берели, бир баланы илимге берели туугандар. Сөздө эметпейли, Пайгамбар коңурук тартпайт эле дегенде, уктап жатып өлүп калыптыр деп биз сүйүнө беребиз го шейтке санап. Жок, ал өзүн карабаган себептен коңурук тартып өлүп калыптыр деш керек экен да медицинанын тили менен. Алла билет ал шейтпи шейит эмес, бирок өзүн карабай семире берсе, ден соолугуна камылга көрбөсө, багымдатка туруп сергек жашоо жашабаса, адам коңурук тартып, коңуруктун 3 фазага бөлүнөт экен. Оор фазага киргенде адам жанагын айтып атпайбы, жана депутаттар деле же башкалар деле отурганда ба южный кайсы Кореяда билесиздер, бир уктап атып смертный казньге кеткен го билесиздер. Карап туруп президент мол дейт го. Ошол сыяктуу адам бир чоң жыйында өзү каалап уктап калбайт экен да, алар да түшүнүш керек экен. Эмнеге десе, түнкүсүн уктап, коңуруктун айынан оор фазага кирип туруп, эс ала албаган адам уктайт экен, бирок эс ала албайт экен, ал кайра чарчайт экен. Анан күндүз айла жок, эффективдүү жок болот экен ал адам. Мамлекеттик кызматта болсо, аманатка кыянат кылат, ал иштей албайт деген сөз. Үйүндө атасына жакшы да ата боло албайт, күйөө да боло албайт. Бүт анан оорушундан келет экен да. Ошон үчүн коңурук бул жакшылыкка алып барбайт экен. Барып жана анткени жана аппаратты тагат экен. Аппаратты таккандан кийин ошол канча уктап атат, кандай болуп атат, адам мен өзүм эле тагып көрсөм канча секунд дем ала албай уктапмын да, дем албапмын, жүрөк токтоптур, дем албай эле. Кыйын экен. Ошон үчүн ден соолукка дагы туугандар камылга көрүшүбүз керек экен. Кызыгы врач айтат, ал аппарат укмуш аппарат экен. Бирөөнө таап кийгизип койсок, милициялар тосуп алып, чырычуу чыгарып ийишиптир дейт. Эмнеге десе бирөө бомба жардырып атат экен депчи. Ошого ал мындай укмуш нерселер аппарат тагынат экен да. Айттым, мындай ошондой күмөн жаратпаш үчүн жана справка башканы жазып бериш керек экен депчи. Уйкуга кам көрөлү туугандар. Эң жакшы уйку Алла жолундагы сергек уйку да. Сөзгө уйбайсың, мындай бир багымдатка башкага тургандай уйку болот. Ва ида нама пайгамбар саллаллаху алейхи муктаса нафаха, жеңил гана мындай үн чыгат эле, вала ягытты коңурук тартпайт эле дейт. Ва ида raa фи манамихи ма якраху, бул дуаны жаттаңыздар. Түшүндө мындай жактырбаган, коркунучтуу же жаман түш көрсө, кол айтат эле, хуаллаху ла шарика ла, Аллах таала жалгыз, андан башка шерик жок деп. Өткөндө жиндар аламы жөнүндө сабак өтпөдүмбү? Кирет кирбей, ошол жерде алымдар айтыптыр. Сыйкыр окутулгандын же жин илешкендин белгиси, үй бүлөдө мисалы 5 адам болсо, аял күйөөсү 2 кызы 1 уулу болсо мисалы, бир түндө баардыгы тең ушундай коркунучтуу түштөрдү кубалаган, окшош түштөрдү көрсө, бул ошо сыйкыр бирөө сыйкырлап аткандын белгиси дейт да. Эртең мененки кечки дуага бекем болуш керек. Бизде Кыргызстанда тилек каршылык кичине күчөп атат азыр. Бакчылар, башкалар ошого көбүрөөк дем салып жүрүшүбүз керек. Дуасы эмне экен жазып алдыңыз да, хуаллаху ла шарика лаху. Ва ида хада маджааху, жаздыкка башын коюп балышка, жаздыкка. Уйкуга кетердин алдын кол айтат эле, Робби кина азабака яума табасу ибадак, ушул дуа. Аллахым, кыяматта пенделерди тирилткен күндө азабыңдан мени сактагын деп. Уйкудан алдын да. Бул деген сөз ошо боюнча өлүм келип кала турган болсо, жанымды кыйнабагын деген сөз. Анткени уйку өлүмдүн бир кире бериши экен да, босо. Вайда стайкада уйкудан ойгонсо кол айтат эле, алхамдулиллахи аллади ахияна ба'да ма аматана ва илейхин нушур. Жаныбызды убактылуу алгандан кийин кайра тирүүлүктү ыроолоп берген Аллага мактоолор болсун дейт эле дейт. Демек убактылуу өлүм экен да бул деле уйку. Аллах таалага баарыбыз кайтабыз деп ушул дуаны айтат эле. Дуага көбүрөөк маани бериш керек туугандар. Мага айтып калды, кайсыл бир жылы Франциядан жамаат келип калды дейт. Бирок укмуш жамаат экен да. Бүт бардыгы мусулман эмес болуп ислам кабыл алган жамаат экен. Ушунчалык бекем жамаат экен, турса да, отурса да бүт дуаларга бекем экен да. Биз тынчтыкта жүрө берип дуанын маанисине жетип алдык. Биз качан гайы тоза калганда дуаны эстейбиз, Кудайды эстейбиз. Бир прокурор ишти козгоп атканда дуаны эстейбиз. Башка кыйынчылык келмейинче дуа кылбай атабыз. Чын жүрөктөн чын. Анан ошо кыйынчылык келгенде дуа кылабыз. Кайра өткөндөн өктөп, кайра адам табият ушундай экен да. Кайра дуаны таштап коебуз да. Жок. Дуага канчалык бекем болсок, Аллах таала азаптан башкадан өзү сактайт экен. Ва кана ла акулу садаката, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам садаканы жебейт эле дейт. Садаканы жебейт эле дейт. Ва якулул хадия, белекти бирок жейт эле, белекке берилгенди алат эле. Ва юкафи алейха, белектен 10 эсе көп, жок дегенде 2 эсе көп белекти кайтарат эле дейт. Эмнеге? Бир күн Азирет Хасан Хусейн небереси, Аллахым разы болсун, ошондой садакадан келип калган нерсени жеп атканда оозунан алып алганда кайра. Неге десе, иннамахи аусахунна, садака адамдардын кири болуп калат биз үчүн, болбойт бизге деген. Бирок белекке берилсе бир жөн, бирок белекти да кайтарып берет эле. Өзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам казы, азыркы тил менен губернаторлорду жөнөткөн да, Йемен мамлекетинде, башка мамлекеттин эл аралык, калкаралык мамиле. Анан алар губернаторлук иштерин бүтүп келгенде, карасаңыз канчалык аманаткөй окуучулар болгон. Элдер берген белектердин чып-чыргасын корготпой, бүт бардыгын алып келишкен.
бузулуп кеткендерин ошо элдин муктаждарына таркаткан, калган белектерди алып келген. Анан келип пайгамбардан сурашкан, ушул нерсе бизге адалбы деген. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан, бул атайын Соттордун китеби деген китеп бар, фикта ошондо өтөбүз. Айткан, силер жөн эле бул мамлекеттик орунга барбай эле, губернатор болбой эле, Йеменге барбай, Египет, Мисырга барбай эле, үйдө отурсаңар ушу белектер силерге келет беле деген. Келбейт эле дегенде, бул анда арам болот силерге дегенде. Коррупция аныктамасы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу болбойт. Ошол мансап болгон үчүн берилүү. Мен эмнеге айтып атам? Диний адам катары сиз дагы атыңыз көрүнүп чыгып калса, белек көп нерсе берилсе ала бербеңиз. Ал белек дегени менен ал садака болуп калыш коркунучу бар. Өтө ишенген адамдардан алыңыз, калган адамды алып эле кайра Алла жолуна бергенге аракет кылыш керек. Анткени сизден да муктажыраак адам бар. Анан алып кое берип, биздин динибиз жаманаттуу көрүнүп атат туугандар. Чын. Дин сиз алып муктаж адамдыга берсеңиз, динди да кубаттаган болосуз, өзүңүздү да сактаган болосуз. Айтып атпайбы? Бир араб устаз айтып калды. Не үчүн азыркы күндө аалымдардын балдары жаман чыгып калып атат десе, элдин берген нерсесин баласына жедирип өлүп жаман чыгып калып атат дейт. Туура эми, ал молдону эл багыш керек, туура. Эл үчүн ошо эмгек кылып атса, бирок кошумча бир бизнеси, башкасы чакан бир адал мээнети болуп, колдон келишинче өзүнө дагы балдарына да жедирбенге аракет кылыш керек. Бул баарыбызга тиешелүү. Имам Гозали рухуна катып айткан. Керек болсо дейт, ким Алланын динин жаям деп, аалымдар же Алла жолунда дааватка чыгып калса, уруксат тартуу менен барган жерден тамак жей бербесин, биз билбейбиз ал каяктан келип атат дейт. Динди жаям деп бар, оозу майланып булганып калбасын дейт да. Карасаңыз, ошого чейин айтылган. Эми Кудай Таалам өзү инсап берсин, жакшылык берсин туугандар. Ошон үчүн кредит маселесинен этиятташыбыз керек болуп атат да биз. 10 боло элекпи туугандар? 2 мүнөт бар экен. Вала ятааннaqu fi ma'kalin. Пайгамбар саллаллаху тамак жегенде тандап, кыялын көрсөтүп жебейт эле дейт. Муну жей, муну жебейин дебейт эле. Бар нерсени жеп, ошого да шүгүр кылат эле дейт. Үй бүлөбүзгө ар кандай жасап калат. Эми ошонун айынан уруш чыгарган жакшы эмес экен. Мындайча айтканда, курсактын айынан уруш чыгарып ажырашкан жакшы эмес. Эртең Кудайдын астында деле уят да туруп, сот деле сурайт. Эмне себептен арыз тапшырдың? Эмне себептен ажыраштыңар сөйлөштүңүз? Келинчегим тамак жасабай коюп десеңиз, соттун астында эле уят бул дүйнөдө. Аллахтын астында кандай уят болот? Курсак үчүн эмес. Ачуусу кеткенден кийин бирок келинчекке түшүндүрүш керек да. Туура эмес деп. Ва я'сибу ala batnikil hajra min al-ju' катуу ачкачылыктан өзөргөндөн курсагына таш байлап жүргөн эле дейт. Аңгек согушунда, аңгек казышканда катуу ачкачылык болуп курсагына таш байлаган экен да. А муну медициналык изилдеп чыгарышкан. Эмнеге именно таш деп? Ошондой ден соолукка пайда жагы бар экен да. Ва атаху Аллаху мафатих хазаинлар болбосо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Аллах Таала жер казынасын толтуруп берген дейт. Бүт байлыкка берген, фалам якбалга кабыл кылган эмес пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи дейт. Вактар ал-ахират акыретти тандап алган. Билесиз да? Сулайман алейхиссалам сыяктуу падыша пайгамбар болосузбу, керек болсо жиндер сиздин аскериңиздин катарын толтурсун дегенде, жок, жөнөкөйлүктү тандайын, бир күн болсун, Кудайга шүгүрдөйүн, бир күн ачка болоюн, Кудайдын астында сабыр кылайын дейт да. Аллах Таалам эки дүйнө жакшылыгын берсин. Ва акалал хубза бил хал. Нан дегенде арпанын наны. Арпанын нанын уксузга салып жейт эле аралаштырып дейт. Ва кала ни'мал идамул хал. Башка эч нерсе жок болсо айтат эле, бул уксуз кандай тамакты кошо ар жактан өткөрө турган, мындайча айтканда салат, шакарап деп атат да. Арпанын өзү кылгырып кетет, өтпөйт да, кылы бар башкасы өтпөйт. Ошону тамактан майланыштырып өткөрө турган кандай жакшы нерсе деп уксузду да кадырлайт эле да, элестетиңиз. Биз азыр уксустарды бир гана жанагындай медициналык максатта мөмө жемиштерди гана жууп калбадыкпы, бактерия кошумча нерседен тазалап жуусун деп. Анан медициналык жактан табигый уксустун дагы пайдасы абдан көп экен да. Муну эми тамак жаатындагылар айтсын. Ва акала лахмат дажаж. Chicken. Тооктун этин жейт эле дейт. Ва лахмал хубара деген эмне? Бул дейт чөлдө өскөн канаттуу куштардын эмес дейт, өрдөк окшош. Биздин өрдөк казыга окшош чөлдө өскөн канаттуу куштун этин жейт эле деп атат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ва кана якулу ма важада, бар нерсени жейт эле, вала ярутту ма хадара, келген тамагашты кайтарбайт эле, жок нерсени талап кылбайт эле. Вала ятакаллафу ма лам яхтур, жок нерсени алып келгиле, мындай кылгыла дебейт эле дейт. Ушул жерден бүгүн токтотолу, эртең улайбыз. Жөнөкөй айтылгандай сезилбесин, бул айтууга жеңил, бирок амал кылууга оор да туугандар. Биз ушул нерсени эми иш жүзөгө ашыруу үчүн бизге бир чөйрө керек, пространство керек. Үйүбүздө отуруп алып бул нерсеге жете албашыбыз мүмкүн. Ошон үчүн көбүрөөк сапарга чыгалы туугандар. Сапардын пайдасы чоң, а эң чоң сапар, билесиз, бул илимий сапар, бул Алла жолу сапар.
мүмкүнчүлүк болсо, тартиби, ирети менен ушул нерсени иш жүзүгө чыгарып алсак жакшы болот, Кудайым буйрса. Анан ушул мо өткөн сабактарды Жашыл көчөт китебимди жазып атам. Ошонун акырына кошом, чыгып калса, ошол жерде болот, Кудайым буйрса. Суроого кезек берели. Ассаламу алейкум устаз, кандай истейт? Аллага шүгүр, жакшы. Биздин короодо алча өсөт, жылда терип сатабыз, үшүрүн берип турабыз. Быйыл курттап жегенче сатканга жарабай калыптыр. Жегенге курттап кеткен себептүү жегенге жана сатканга жарабай калыптыр. Арасынан тандап өзүбүз жеп жатабыз. Суроо, быйыл үшүрдү кандай кылабыз? Кудай үчүн чыгарып беришиңиз керек болот. Чыккан нерсени канча чыкса, жамгыр менен соролот 1/10. Баягы көбү жараксыз болуп калса дагы таквачылык үшүрдү чыгарып беришиңиз керек болот. Анткени ал чыккан эсеп болуп атпайбы? Арасынан тандап жеп атасыз. Мейли, өтө катуу кыйналып турсаңыз, ошо жегенге жарандуу болгон өлчөмдүн 1/10 чыгарыңыз. Ошо жегенге жарандуу болгон өлчөмдүн 1/10 чыгарыңыз. Суроо, ошону айттык. Ошондой эле алманы терип бирок сатпай өзүбүз жегенге терип алсак үшүрдү берилеби? Жок, туугандар, ушул суроо Алла ыраазы болсун, жакшы суроо. Жакшы билип алыңыздарчы. Алманы сиз жегенге эле терип алдыңыз, сатканга эмес. Баары бир үшүрүн чыгарасыз. Мындай деп түшүндүрөйүн жалпак тил менен. Жеке пайдаланууга, жегенге, сактап койгонго, баардыгын ата-энеңизге белек кылып берип ийсеңиз дагы үшүрүн чыгарасыз. Анткени Куранда Алла Таала айтып атат: "Ва ату хаккаху яума хасадихи." Эгинди жыйнап алганда мөмө жемишти, силер анын акысын бергиле деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атат, жер чыгарып берген нерседен 1/10 жамгыр менен болсо бергиле. Эгерде кошумча чарпай адап койсо, өзүңүздөр чарпелектеп коюп суу чыгарып, мээнет көбүрөөк кетирсеңиз, анда 20/1, 1/10 жарымын бергиле деп атат. Бул жерде сатсаңар деген сөз жок. Жеке пайдалансаңар дагы. Сиздин сурооңуз кошумча, сиз алманы алдыңыз, алма көптүп алмадан тердиңиз, сатканга чыгардыңыз. Анда 2 эсе чыгарасыз. Биринчиси, анда 2 акор үшүр бар. Ошол алманын бардыгына канча 10 жашык болсо 1 жашыкты бересиз. Андан сырткары ошол акчасы алтын күмүшүңүзгө, башка бизнесиңизге кошулуп отуруп, зекеттин өлчөмүндө жетсе, муфтият чыгарган, экинчи акы зекетти чыгарасыз. Азыр сиз саткан эмес өзүңүз колдонуп атасыз, зекет жок, ал учурда үшүрдү чыгарасыз. Ойлоп калбаш керек, жеке өзүм үчүн колдонсом үшүр чыгарбайм го деп. Жана Жашыл көчөттө үшүргө боюнча 7 беткенен жазган. Алымдар китебин аябай изденип. Үшүр менен зекеттин айырмачылыгы ушунда, жакшылап көңүл буруңуз. Бир айырмачылыгы, зекетте сатканга эмес, өз үчүн колдонсо ал малдан зекет чыгарылбайт. Мисалы, Манас шейхинде мисал айталы, арашан койлор темада, трендте болуп атпайбы азыр? Бирок өткөндө айттык ал маселеге да токтолуп, Өтө жакшы эмес да, мантип асманды да чыгарып бергенчи. Арашан койдон шейхибизде 10 кой бар экен. Бирок бул киши акча үчүн чыгарбайт экен, өз үчүн кой багат экен, союп жегенге, согумга экен. Зекет чыгарбайт. 6 айдан көп талага чыгарып аткан жок, өзү жем чөп берип, колдо багып атат, жеш үчүн. Анда бул киши мана шейхибиз ал учурда зекет бербейт андан. 6 ай сыртта болуп аткан жок, 6 айдан көп аны сатып пайда көрүп аткан жок. Бул зекетте, сиз үшүрдү зекетке салыштырбаңыз. Үшүрдү алманы өзүңүз үчүн жыйнай турган болсоңуз дагы 1/10 беришиңиз керек болот. Бир айырмасы ушул. Бирок окшош жеричи, үшүрдү кимге беребиз десе, зекет берилген 8 түрлүү адамга бересиз. Албетте 8-дин бирөөсү вал муаллафати кулубухум, жүрөгүн исламга тартуу үчүн мусулман эместерге да беребиз деген азыр жок. Азыр мусулмандарга бересиз. Түшүнүктүүбү? Суроону эси толук жооп алдыңызбы? Дагы суроолор болсо берсеңиздер. Ооба? Үшүрдү акчага айлантпай өзүнөн берсек болот, өзүнүн башынан алмадан болот. Алмага муктаж болгон. Анан акчалай берсеңиз болот. Ханафи мазхабынын уникалдуулугу, туугандар, жакшы билиңиздер, зекетте, үшүрдө, садагада ар бир чыккан нерсенин өзүнөн эмес, үшүрдө өзгөчө акчасынан берсе дагы болот деп айтат. Өтө күчтүү далилдер бар. Башкалар өзүнөн бериш керек дейт. Эмне кетсе, мурда ошентишкен да, бүгүнкү күндө бүт араб өлкөлөрү ханафи мазхаб боюнча амал кылышат. Көбүнчөсү акчалай беришет. Күчтүү далилдер бар. Неге десе, негизги максат ошонун акысы чыгарылыш керек. Жетим, жесир, кедей, бечара мискиндер муктаждыгы тез өтөлүш керек. Кээде бардык алма бере берип, алма чирип кетиши мүмкүн. Туура? Мисалы, бир жесир аялга бирөө алманы берди, дагы бирөө алманы берди, уюлуп калды ал. Ал сактай турган муздаткычы жок. Эмне кылат? Ал учурда акча бериш керек болот. Бул ошондой. Анан фикты түшүнбөй эле некоторые братья, баду бразерлер, ханафи мазхаб ката, хадисте келгенде ката эмес. Ханафи мазхаб ошол хадистин түпкүрүн түшүнүп, жашоо менен чалыштырып чыгарган мазхаб болот. Демек, алмалай да берсеңиз болот, акчалай да берсеңиз болот.
Мен жакында Бишкекке кетип атам, мага алманы бере бересиз, акчаларга акчаны бере бересиң иншалла. Эки соо алган болосуз да. Калысты да сүйүнтөсүз, деги жесирлерди да сүйүнтөсүз. Желип кеткендики да эсептеп чыгарылат. Жеп коюп калганын гана чыгарам деген сөз жок. Жакшы суроо. Анткени бала сиз го жебейсиз, бала чака сизди күтүп отурбайт да. Барып Калыс байкеден абадан фатва сурап келбейсизби дебейт да балаңыз. Ал чыкканын шак жеп кое берет. Демек жегендики да эсептелет. Бул так китепте эскерилген. Алла разы болсун бир тууганым. Ошондой бала ошондой да. Ооба. Саткандан кийин ошонун өзүнөн 9 тоннаданчы өзүнүн акчасы зекетке чыгып калса, аны зекет катары бересиз. Ооба, таза пайдадан. А үшүрдүкүн затрат эсептебестен туруп. Ооба, эң жакшы. Анткени үшүрдүн экинчи айырмасы ушул туугандар. Мен гойри вал хоржу алейхи деп келет ыктыярда. Чыккан чыгашанын бардыгы эсептелбестен туруп берилет дейт. Мисалы ошол буудайды элестетиңиз, себүүсү бар башка ошону эсептебестен туруп. А зекетте минусталат. Эми экиден чыгарасыз. Ооба. Үшүрдү өзүнчө бересиз, зекетти өзүнчө бересиз. Чыңыңыздар, эки тарап, эки ибадат да. Зато ошого жараша мээнетин көрөбүз, туугандар. Ай, ата бу молда калжың сабан укпай турбай бирөөнү эле берип жүрдүм дебеңиз да. Зато ар жактан Кудайым ушунчалык берет. 10 тоннан зекет канча болот? Зекетиби? Акчалай эсептейсиз, муфтият чыгарып берет шейхим. Мисалы бир акчанын өлчөмүн коет да, 60 миң эсепте 40тан бири депчи. Ошол чекке буудайды өзү жетип калса, элестетели, буудайды өзү жетпей атат. Акчасычы ба үшүрдү чыгардыңыз. Башка бизнесиңиз бар сиздин, арашан койлор. Ошолор кошулуп келип туруп чыгарылат. Дагы бир кол көтөрдүңүз эле шейхим, кечиресиз. Эми атабыздыкын бүтүрүп койсок болобу шейхим, мунтуп калбайсызбы? Зекетин чыгарып кой деппи? Аманат катары эсине сактап турасыз. Агабыздын суроосундай болуп атат, аба, бирөө бир буюм тайымдарды берген, сатып акчасын которосун деген телефондор алмашып жок болуп кетти, эмне кылам? Эсине кармап турасыз. Табылат буюрса. Табылат. Азыр жана Жок. Ал эртең муктаж болуп калса кайра беришиңиз керек болуп калат. Күтүп турганыңыз жакшыраак. Social media, соц тармактар аркылуу издеңиз, башка болуңуз, акыры буюрса чыгып калса жакшы. Аз эле акча болсо, муктаж студенттерге садага чаап туруңуз, бирок келип калса кайра бересиз ошону. Кайра бериш керек болот, ооба. Анткени анын буйругусуз чаап атасыз да сиз садаганы чыгарып. Ооба. Азыр кечиресиз шейхим. Ата сиз зато көрдүңүзбү? Аксакалдар сыйлаганча соо ала бересиз. Ошол үшүргө өтөбү өтпөйбү? Атабыздын суроосун күткөн элем, анткени айылда көчүдө суралган, жооп бергенбиз. Мындай туугандар. Атам суроосу өтө зарыл суроо түшүнүңүздөрдү. Мисалы, карагат, жерден чыккан нерселерди бизде адатта туугандарга бөлүп жасап берип коет го, билесиздерби? Ошо менен үшүр жабылып калбай өлчөнбөйт го. Жок, ата үшүр жабылып калбайт. Кайра үшүр чыгарыш керек болот. Неге дебейсизби? Кайра үшүр чыгарыш керек болот, ошол биз жөнөткөн туугандардын шарты бар болсо. Ал шарты бар. Демек үшүрдү ала турган адамдар, зекетти ала турган адамдар сыяктуу муктаж болуш керек. Алар муктаж болбой калса, бергенибиз эми ушунчаны бар күйүп кеткен жок. Белек катары сооп жазыла берет, бирок моюндагы милдеттен кутула албай калабыз. Анан чындап берген тууган Кудай сактасын, көз кайтыш болуп кетип, жесир болуп, жетимдер менен калса, анда ал өтөт эле ата. Демек биз ошону этибарга алып коюш керек. Анткени адатта туугандарына чаап коюп туруп бүт үшүр бербейм деп жүргөндөр көп болот да. Ой, мал садака катары, сооп катары, белек катары кетет, бирок моюндагы важиптен кутула албайбыз. Бул важип, үшүр важип болот. Важип витр намазы сыяктуу имам Абу Ханифа. Эки айт намаз сыяктуу. Буга аябай кылдат көңүл буруш керек. Ошон үчүн жашыл көчөттө 7-8 бет бугарган адамда укмуш экен ал жерде маселелер. Шейхим кечирип коесуз, унутуп кала электе сиз сурап алыңыз.
Тойбос фирмасы колбасаларбы? Ошону Бишкекке барганда муфтияттан, алымдар кеңешинен, чоң дамылдардан бир сурап бербейлиби? Мен илимим жетпейт экен, маалыматым жок экен. Анан бирөөнүн ишине биз билбегенден так айта албайбыз. Ошон үчүн муну алымдар кеңешинен, муфтияттан, колл-центрден чалып сурап көрүш керек экен. Эмне болуп атат, текшерилип атабы жокпу деп, ага жооп бере албайм, кечиресиз. А бирок жалпы медициналык жактан зыян деп айтат да, колбасаны көп жеген жакшы эмес деп. Жалпы медиктердин насааты. А тоок маселесин бир карап коюш керек экен. Шейхим, сиз кол көтөрүп калдыңызбы кечиресиз бияктан? Бир адам кол көтөргөндөй болду эле, Чоң конталыктарды жайлоого койгошобуз да, жайындачы тоого кетчү. Анан WhatsApp группабыз бар, анан көбүнчө байкасам жанагындай бир 2 кой, 3 койго кошкондордун ойлору кырылып калат да, эми каршы тээп жоорчу. Ошондун көп кой барларды көп антып кырылбайт да. Ооба. Каршкында эле коркот окшойт да өзү, кой деп. Туура, жакшы суроо. Субханалла. Бей бечарага күч келип калат деген сөз да, сөздүн ачыгы. Абабыз айтып атат, биз жайлоого мал кошобуз. 2-3 койдон кошкондордуку көбүнчө жардан учуп кетет, карышкыр жеп калат деп айтышат. 10, 30, 40 кой беделди кошкондордуку негедир карышкыр тийбейт. Же биринчи ыктымал өтө ынсаптуу карышкыр. Бул эми күлүү максатында эле да. Египетте мисалы кайсы жылдар туристтерди акулалар кол салып кетти го. Ошондо акула жүрө турган жерде деңизге бирөө түшүп калып турган акуланын куйругу көрүнсө, Кудай, ушу баардык нерсе сага башыйт, Кудайдан коркса экен десе акула бисмилла Аллах бар деп жеп кетиптир да беркиничи. Ошол сыяктуу биринчи ыктымал же бул карышкыр тандай турган карышкыр, бирок кичине сал мээси иштебеген карышкыр экен. Анткени бечарага тийип атат. Ооба, сөздүн ачыгы, шейхим, сөздүн ачыгы. Кудайдан коркпогон рекетирээк карышкыр окшойт да. Сөздүн ачыгы, малчылар Кудайдан коркуш керек. Чындап жардан учуп кетсе, анан адалдап союп жетишип калса, жан чыкканга чейин ал адал. Анан учуп өлгөндөн өлүп эле калса, аны жанагындай адамдарга таркатпаш керек. Көлдө илгери ушул проблема болгон, бөлүнүү эмес. Арам учуп жаны жок эле, ол арам болуп калды да. Ошону күзгү эмеге деп таркатып бул арам болот. Дубалардын баардыгын намазды кайтарат. Анан экинчи маселе, ошолор жалган айткан болсо төлөп бериш керек да муна. Ошон үчүн берки адам касам ичиш керек. Касам ичип айт. Анткени ал бейбечара адам байкуш койгора бараң берип атат да. Чындап карышкыр жедиби, чындап зоодон учуп кетти, касам ич. Ошондо да коркпой, Кудайдан коркпой касам ичсе, өзүнө таштайбыз. Шариятта касамдын 3 бөлүгү бар Ханафи мазхабта. Биринчи бөлүгү ооба, кенен жооп берейин, бул актуалдуу маселе. Яминул гомус дейт. Өткөн чакты карышкыр жеген эмес, 2 бутту карышкыр жеп койгон аны. Бирок ошону карышкыр жеди деп 4 бурчтууга билип туруп сылтаса, бул деңизге чөктүрө турган ант дейт. Калу китепти ыктыярда ачык айткан, ла каффарата лахум, каффараты жок. Бул өмүр бою Кудайдын астында ыйлап истигфар айтыш керек деген. Анткени өткөн нерсени өзгөртө албайт, бул жалган касам ичип атат дейт. Анан салып мынтип жок, жүзүнө иман чыгып кечиресиз десе төлөп бериш керек. Бул жакшы эмес. Ошон үчүн Кудайдан корккон адамдарга кошкон жакшы туугандар. Бизде анан дигинтип жеп койгону туура эмес. Малчылар Кудайдан коркуш керек, Итак эле акысын алып атат, башка кылып атат, Кудайдан коркуш керек. Дагы туугандар. Кечиресиз. Бизден билбейбиз да, четинен бышыр берет го, четинен жери берет. Ооба. Анан мисалы бир бактан кандай шөптөп бериш керек? Өтө жакшы суроо, жанагы сиздин сурооңузга кошумча болуп атат да. Бир тууганым сурабады, желип калат деп эдиңизби бул жердечи? Ошондо алды болжол менен эсептеп коюш керек, көңүлдөн чыгарып. Так эсебин билбесе, болжол менен. Шактардан санапчы орто эсеп канча чыгат? Орто эсептен чыгат, аны Аллах таала көрүп турат. Анткени билесиз да, көк кезинде деле жеп коет, бишелек кезинде башка болуп калат, аны көңүлдөн чыгарып эсептесе Аллах өтөт иншалла. Сиз айтпадыңыз беле, бакма балык тууралуу деп. Чочконукунан сактанып турган жакшы экен шейхим. Чочконуку баары бир жаман нажисылайын, андан башка көбүнчө Турциянын корму менен жегендердики жакшы дейт. Альтернатива бар экен. Сатуучулардан такташ керек экен. Анткени ошолорго көңүл арзанына качып отуруп, чочконуку арам болуп калат дедик. Андан башкасы адал болгон күндө да бөйрөктөр көп талкаланып атат экен ошонун айынан. Балыкка зыяны жетпесе да, балыкты жеген бизге зыян жетип атат экен да. Ошого сатуучулардан жана малчыдан жакшы эле айтыңызчы, Кудайдан коркуп эле мен кыяматта сураласыз дегендей тактап сурап коюш керек экен. Ошого эле дагы кийимдерде, мисалы, Кумито деген ботсто фирма бар го. Китайский ушундай.
Ошолордун кожный болгон чыккан бир бөлүгүндө чочконун терисине тигилет дейт да. Ана биз мисалы ошондой бут кийимибиз бар да. Анан ошол экини эмне кылыш керек дейм да эмче. Канадалык спортсмен бар, Джордж Сен-Пьер деп, ошого белек кылып салыш керек. Эми ал бай, белекке деле кабыл албайт. Айтайын дегеним Ромага, Катеринага, Андрейлерге белек берип салыш керек. Анткени алар үчүн, Ханафи мени тамашалап аткан жок, молдек отуруп алып анекдот айта берет экен деп келбей койбогула. Мен акыйкатты тамашасы алып айтып атам. Аларга Ханафи мазхаб боюнча чочкодон кийбей тур деген сөз жок, биринчи иманга келсин деген сөз. Балким аны үчүн белек болуп, ана мусулман болуп калып, өкмөр 3-чү Ромага берип калышыңар мүмкүн да. Сөзүңүздүн жаны бар туугандар, билип алгыла. Adidas фирмасындагы жанагы эме бар го, сиз айтып аткандай. Ботусунда өзгөчө түрү бар. Мен азыр аны кандай деп айтат экен билбей атам да, мындай. Макас сыяктуу мындай, мен эртең сүрөтүн ала келейинчи, бересиздерби телефонуңуздарды мынакей. Карекем, жанагын телефондон издеп табыңыздарчы. Adidas'ın өзгөчө бир нерсеси бар. Ошондой түрүндө бул эме болот экен, чочконуку кошулат экен. Чочкону кошол түрүндө чочконуку кошулат экен. Модный жаштар кие тургандар бар го башкача. Муну Google'га жазсаңыз дагы, эми Google бизга өкүм ала турган булак эмес, аны көкөлөтө тургандай болгону маалыматты жазышкан Турция мамлекети ошого арыз таштап, кийин булар аны өзгөртүүгө мажбур болгон. Демек, ошондой бренд бут кийимдердин түбүндө деле ошондой түрүндө чочкоганыкыдай аралашат экен. Жанагындай ботустун монда четине кое турган жеринде. Түшүнүктүүбү туугандар? Этиятташ керек. Ошондой бекен, ажыкем ошол. Дал өзү. Ушундай түрүндө капталына түшкөн жерлеринде чочконук аралашат экен, этиятташ керек. Турция муну изилдеп чыккан, анан кийин өзгөртүүгө мажбур болгондо, ошон үчүн эки түрүн жакшылап караш керек экен да туугандар. Ушул түрлөрү. Дагы суроолор барбы? Бериңиздер. Жакшылап көңүл буруп коелу туугандар. Эжебиз таладан чөпкө уруп алдык, эмесин жерин берген да, 3 гектар жерин берген. Ошодон чөбүн уруп алабыз. Ал эжебиздин өзүнүн мүкүлдүгү экен да. Биз ошону уруп алган чөпкө кандай кылабыз? Биз да үчүрөп коебузбу? Ошону мен жана жашыл көчөт китепке изилдеп чыккам, азыр дароо эле карайбыз. Мен телефонум биякта болуп атат. Каракем, жашыл көчөт барбы? Ачып бериңизчи. Ал сизге ижара кылып берек эле катар берип атат да. Болду, анда сиз да өшүрүп чыгарасыз. Сиз анткени ошол жерде тапкандай эле болосуз. Эки фатва бар болчу. Ошону бир мындайча айтканда математика чобаста айткандай берген Кудайга жагыптыр. Жердин ээси бир бериш керек эле да. Ушул маселе бар. Мен жана WhatsApp'тагы эле суроону калтырабыз. Оруп алган жерден эжеңиз бербейт. Ооба, орулбаган жерден эжеңиз чыгарат. Болду, бардыгын ба? Болду, анда сиз чыгарасыз, эжеңиз бербейт. Алла разы болсун. Дагы? Ооба. Болду, ажыкем, сиз кызык сон суроолор берип атасыз. Көбүрөөк бериңизчи. Намаз окуганда кээде кийимди чечип же кыскараак жайнамаз болуп калат го. Анан ошо жайнамазды мисалы сажда кылсаң башына ашып кетет же футболка сала аласың да мындай. Ошондо тазараак бут туруш керекпи же чекен? Бут туруш керек деп айтышат. Бут туруш керек болот деп. Жерге барып сажда кыласың. Ооба, эми берки жерде эле сажда деле баягы жети мүчө менен сажда кылабыз го. Баардык таза болуш керек, бирок жетпей атса бут жак болуш керек деген сөз. Ооба, чекени мындай такыр болбой атса 1 минутте бир кыймыл менен тазалап коебуз. Дагы кийинки сурооңуз? Кече сапар намаз окуганда 2 рекет окуган салым бердим го. Бир туруп буладык го. Ошонун арасында тургандардын арасында сапардагылар окуп калсалар, башкан рекет окуйт. Жок. Калыс бир тууганыбыз турап, калыс менен чогуу салам бере берет. Кече мен куфтан намазыны мусафир болуп окудум. Жамааттын арасында мен оң жакка салам бергенде сиздер туруп улантасыздар. Мусафирлар имамга карайт. Имам дагы мусафирбы? Болду, 2 рекеттен салам берип бүтүрө берет. Качан эгерде имам жергиликтүү болуп калса, анда ошондо улап калат эле. Кызык окуя айтып берейин. Сиражул Вахач китебинде 3-томунда келет. Имам Абу Юсуф рахимахуллах, устазы имам Абу Ханифа рахимахуллах менен ажылыкка барат. Ажылыкка барганда имам Абу Ханифа рахимахуллах шакирдим сени имамга өт дейт. Анан имамга өтүп бүтүп Мадиналыктарга болуп атат да. Имамга өтүп бүтүп туруп анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сыяктуу оң жакка салам бергендейин атимму салатакум фа инна каумун сафр. Аракет ушундай болот. О, калай калың журт, арттагы жамаат, жергиликтүү жамаат. Намазыңарды толуктагыла. Биз мусафирбыз десе, ошо жергиликтүү калкта бирөө башын көтөрүп айтат да, сен сырттан келип бизге кыйын боло бербе. Биз дагы билебиз ал хадис десе, билгениңде сүйлөп намазыңды бузбайт элең деген да. Баягы текеберчилик койгонуп кеттир да. Текеберчилик окуп үйрөтө бербесем бизге так эле билебиз деп. Бирок сүйлөдү, намаз бузулуп калды. Эми кайрадан башынан окуйт да. Алла разы болсун.
Эстеп туруңуздар, WhatsApp'та келген суроолорду окуй кетели. 12-ci суроого келгенбиз кече. Устаз, ассаламу алейкум. Мечитте 2 азан айтылса, ошол азанга карап каза намаз окуса болобу? Же өзүң азан айтышың керекпи? Эгерде мечитте азан айтылып калды, мисалы куфтандайын дагы убакыт бар боло турган болсо, ошол азан жетиштүү, азан айтпай эле кооматты өзүңүз уга тургандай айтып окуй берсеңиз болот. Коомат айтсаңыз адамдар күдүктөнүп, күмөндөнүп калса, коомат айтпай дагы окуй берсеңиз болот. Каза намазга азан менен коомат айтуу бул сүннөт болот туугандар. Анан эл турган жагдайда уят болуп калбаш үчүн ал нерселерди айтпай турган жакшыраак болот. Түшүнүктүү? Мухтасар окуяда келет, каза намазды окуган адам азан айтсын, ар бирине. Же бир азан айтып туруп калгандардын ар бирине коомат айтсын, же бир коомат дагы жетиштүү болот дейт. Бирок бул өзү жалгыз болгон учурда. Анан өтө казак бауырлар айтмакчы, айгайлап азан айтпаш керек. Адамдар намаздан бөлөк азан неге айтылып атат деп баш айланып калбасын. Өзү уга тургандай айтса бир жөн. 13-cü суроо. Ассаламу алейкум устаз, байкем өзү үйлөнгөн эмес, мага да үйлөнгөнгө жол бербей жатат дейт. Апам да байкемдин жашоодо карасаңыз кызык. Апам да байкемдин сөзүн сүйлөп жатат. Өзүм бой жеткен баламын. 4 жылдан бери үйлөнгөнгө аракет кылып жатам, бирок жол бербей жатат. Аракет да кылгым келбей калды, эмне кылсам болот эми дейт. Байкуш инебиздин ындын өчүп калыптыр да. Жол тозбош керек, байкеңизге ультиматум эле коюшуңуз керек бетине. Байке, ага иниче жигитче сүйлөшүп алсак деп эшикке чыгып апабызды аралаштырбай. Чын? Ага иниче жигитче эле сүйлөшүп алалы деп. Кандай деп? Байке, чынын айтсам мен болбой баратам, мен бул улуу сөз. Ошол да көзүнө тээп калды. Ушундай эле сүйлөш керек. Зинага кетип калыш коркунуч болуп атат ыйманыма. Кандай кыласыз? Тест астынан бир өтүп уруксат сураш керек, уруксат берсе эртерээк үйлөнүш керек. Анан байкелер туура түшүш керек. Жок, жанагындай сөз бар го. Атаңдан мурда сакал коесуңбу? Улуу байкең болуп менин башымды аттап кетет. Анан байкеси 40ка чейин жүрсө, инелер да 40ка чейин жүрүш керекпи? Жок, бир астынан өтүш керек, бир аркасынан өтүш керек, бир үстүнөн секирип өтүш керек да, кийин үйлөнүш керек чын-чынында. Болбосо болбойт туугандар. Агасын сыйлап койгон жакшыраак. Милдеттүү түрдө эмес, сүннөт катары, мустак катары. Үйлөнө бериш керек. Үйлөнө бериш керек. Анткени бул зинага түшүп кетип коркунучу бар да. Кудай сактасын, иниси зинага түшүп кетсе, кыяматта агасы жооп бербейт да. Кыяматта агасы жооп бербейт. Ошон үчүн ал убакта ар ким өзүн ойлош керек болот. 14-cü суроо. Ассаламу алейкум таксыр, кандайсыз дейт. Иштериңиз, ден соолугуңуз жакшыбы? Менде бир суроом бар эле. Мамбет деген атты өзгөртсө болобу? Өзгөртүш керек, Мухаммад кылып. Анткени Орто Азияда, Казакстанда, башка өлкөлөрдө мамбет деп шылдыңдаган катары колдонуп калышат, билесизби? Мамбети деп. Тамашо башкалар да ошентип алар өзлөрүндө квиендеринде колдонот. Мамбети деп. Айылдан келген, маданияттын артта калган бедуин катары колдонот. Эгер ошондой катары колдонуп атса, чын, ошондой катары колдонуп атса, анда Мухаммад деп өзгөртүш керек турган, толук ат катары. Адамдар менен таанышканда дегеле атыңды бирөө сураса тартынып турам айтыштан дейт. Мамбеттештен тартынат экен да. Илгери студент кезде бир таксыр атымды угуп, астагфирулла, бул атты капырлар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбарды ушинтип шылдыңдап аташчу деп, дагы бирөөсү тескерисинче машалла, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аты дешкен. Ушул суроомо жооп берип койсоңуз жакшы болот эле. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик дейт. Жок, өзгөртүп коюш керек Мухаммад деп. Мисалы анда Дагестан, Чечениялык туугандар Магомед деп айтышат го. Алар антип шылдыңдап аткан жок, алардын үрп адатында ошондой болуп калган. Бирок оригинал нуска турганда ошого ыңгайлашкан жакшы. Мухаммад деп өзгөртүп коюңуз. Д менен 2 м болот, Мухаммад деп, Эмнеге атыңды өзгөрттүң десе, тууралатып гана өзгөрттүм. Өзгөрткөн жокмун, туурасына гана кайтардым деп айтасыз. 15-cü суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Аллахым разы болсун сизден. Устазым, сизге суроо. Менин кызым 1 жашта. Бул биринчи наристем. Анан уктатып атып мурун мектепте жаттаган ырым эсиме келип кетип ырдап уктатып калам. Анан ырдын майысына оюм бурулду. Ай чыкты карачы, айдан биз жанагы сөз Ж менен башталат. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык деп. Күн чыкты карачы деп ушул ырды ширкке кирип калбайбы деп ал көнүмүш адатта чыгып кетти, экинчи кайталабаңыз. Ал мектепте айтылган, мектепте эмне гана ырдар айтылган эмес. Бир жүргөн айлы түн кайда дегендер болуп кетиши мүмкүн да, мисалычы. Же айткан эмес, айткансыз. Бир рет астагфирулла деп коюңуз. Ошо менен айтылган нерсе унутулуп кетет. Ал атайлап айткан жоксуз, балаңызды уктатам деп айтып оозуңуздан чыгып кетти. Ага окшогон ырга экинчи кайтпаңыз. Кийин кайтсаңыз, ошол сөздү тастыктагандай болуп каласыз да. Балага да сиңирген болуп каласыз. Кийин ага кайтпаңыз. Куран окуп бериңиз. 16-cı суроо. Адамды жөндөн-жөн ыймандан чыгарылбайт туугандар. Биз го күлүп атабыз. Окуу Расул муфти дегенде Шейх Аллама Ибн Абидин рахмаллаху ыр жазган.
Wa kullu qawlin jaa yanfil kufra ыр дегенде ошо мындай. Ыр сапка түзүп шариаттын өкүмүн деген сөз да, жаттаганга жеңил болсун деп. Уйкаштырган. Wa kullu qawlin jaa yanfil kufra көңүл буруңуз, өтө маанилүү. Ан муслимин валау даифан ахра. Bir musulman adamdı 99 dalil gelip kapırga çıkarıp dursa, bir dalil bunu musulman dep dursa, bir alsız dalildi alıp musulman dep saktap kalışımız gerek. Анткени Кудайдын астында мусулман болгон адамды капырга чыгаргандык өтө оор күнөө болот. Бухарда хадис келген, эки мусулман турат, бирөөнүн капырга чыгарса, капыр болсо болот, болбосо өзүнө кайтып калат деген да. Өтө оор маселе бул. Демек сиз атайылап аны имандан чыгыштын айткан жоксуз, өзүңүз айткандай тилге келип кетип атат. Бирок кийинкисин антип кайталабаганга аракет кылыңыз. 17 сура, 16 сура. Ассаламу алейкум дейт, боюмда бар эле 3-4 жума болгон. Марттын башында түшүп калган. Өзүм нервологический оору менен оорuyum. 3-4 жумасында бала түшүп калса деле бейишке кирбей, ата-энесин күтүп турабы, же жүрөгү кененирээк, же жүрөгү өртүш керекпи дейт. Кененирээк маалымат берип коесузбу, жүрөгү сого элек болчу дейт. Алымдар айтат, аял киши нифас төрөттөн кийин келген кан болду. Демек ошо нифастын өкүмүнө байланат дейт. Bir müçösü жүрөк сого элек болсо да, bir müçösü окшошуп баштаса, ошол кыяматта шапаат кылат деп айтышкан. Хадистерге түшүндүрмө берген алымдар. Демек, bir müçösü 3-4 айда деле калыптанып калат. Иншалла эми Кудайдан үмүт кылабыз. Баары бир кандай болгон күндө да сиз жоготууга душар болуп атасыз. Bir müçösü окшоп атат. 17 сура, саламу алейкум, калыстаксыр, менде бир суроо бар. Айылда жылда Кудай тамак болот. 20 чакты кой союлат, кээде ысырап болуп калат. Ушуга кандай дейсиз? Же бир кара мал союп өлөткөрсө болобу дейт. Bir mal жетиштүү болот, 20 койду элестетиңиз, ысырап да. Ысырап, азыр адамдар ожирение, семирип ооруп атат, туурабы, боор каптап атат. Анан өткөндө барып калсам, ден соолугубуз текшерген ага эжек айтып калып атат. Семиздер эле боор май баспайт экен, арыктар деле боор май басат экен азыр. Ошон үчүн арыкмын деп жүрө бербей, арыктар да текшерилип койгула. Биз го эми биринчи очередте, кезекте. Бирок сиздер да текшерип койгула. Эмнеге десе, арык адам неге боор май басып атат десе, туура эмес тамактануудан май басат экен. А семирген адамдыкы белгилүү, кыймылсыздык жана башка. Ошон үчүн ысырапкорчулукка жол бербеш керек. Бул чоң күнөө болот. Кур'ан-ы Каримде айткан, Аллах Таалам иннал мубаззирина кану ихвана шаятин, ысырапкорчулукка жол бергендер шайтандын туугандары болот деп айткан. Шайтан да көтөрө албай калган экен. 18 сура. Ассаламу алейкум, саламатсызбы дейт. Мен бирөөгө жалган сүйлөп жатканымда ал алдасам динден чыгып кетейин дечи деди эле дейт. Мен багымгын келбей айтып салдым эми дейт. Текеберчилик жол бербептир дейга. Эми эмне болот? Кандай жаза күтөт? Тобо кылып шахадан айттым. Ушуга жооп бериңизчи. Сизден суранам, эмне болом деп аябай коркуп жатам. Устаз алдын ала рахмат дейт. Билип туруп айтып атканыңыз динден чыгарып коет сизди. Анткени акыйдада эреже бар. Лузумул куфр лейса би куфр, амма илтизамул куфр дейт. Матруди акыйдасында. Адам бирөө бир сөз сүйлөсө да, муну жакшы билип алалы жата. Бирөө бир сөз сүйлөсө, ошонун сөзүнөн мунун сөзү капырга барат деп бура албайбыз. А бирок өзү ачык моюнда өзү айтса анда чыгып кетет. Азыр ачыктап өзүңүз айтып атпайсызбы? Анда динден чыгып кетейин деп. Ошон үчүн бул туура эмес. Шахада келтирип кайра иманга кирипсиз, экинчи мындайга кайтпаңыз. Жакаңызды армана турган суроо жооп болот да жашоодо. 4-5 жыл мурда бир окуя болду. Күйөөсүнөн 3 талак сурап алган өзү. 3 талак сурап алган, анан келип чоң устазды бир жарга такаган экен. Устаз айтып калды да шүкүрүнүпчү. Ушу талак маселеси чачым агартпай болду. Кийинки убакта карабай калдым деп кандай? 3 талакты өзү күйөөсүнөн сурап алган, бир талак берсе, жок, акырына чейин бер деп 3 талак сурап алат да. Бизде ушундай болуп калды. Жок, акырына чейин туугандар, талак түшүш үчүн 3 шарт эмес, бир талак болсо да жетиштүү. Калганын сурабагыла. Адам өкүнөт, эртең кайра жашай турган болсоңуз, эч ким сизге жол таап бере албай калат. Жол таап берген өзгөчө 3 талак бөлүнүп айтылса, эч бир мазхабта тең жол табылбай калат. Ошон үчүн антип сурай бербеш керек. Ошентип аял өзү күйөөсүнөн суранган экен, койбой. Дагы бер, мына эми 3 болду деп. Кийин анан кайра күйөөсүнө кайтыш керек болуп, билесиз да, халала жол менен болбойт бизде ханафи мазхабта. Бирөөнү ва куриха би шарти тахлил ва халла дейт. Ханафи китептерде айтат, келип бирөө аялы менен ачык жаша, анан мамиле кылып эртеси талак бер десе, бул макрух тартын, арамга жакын макрух болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, ушуну жакшы билиңиз, лааналлахул мухаллил, адалдап берип аткан эркекке каргыш болсун деген. Ал адамды мурдагыдай таквачылык албай калат да. Достукка туруп берем десе дагы. Вал мухаллалаху, адал болуп аткан эркекке дагы каргыш болсун деген. Ошого барып аткан аял мажбурланбай макул болсо, ага да каргыш болсун деген. Бирок айла жок, талагы жокко чыгат бизде. Башка мазхабтан айырмалып. Анан аял карап көрүп тур да күйөөм мени кайтарбайт да, эмне кылсам болот деп акыры карасаңыз, шайтаний пикирге келгенде, динден чыгып кайра кирейин, ошондо бүткүл нерсем жок болот, анын ичинде менин 3 талагым да жок болот дептир. Бул шайтаний пикир.
3 талагын ойлоп динден чыгып атканы менен ошо боюнча өлүп калса, күйөөсүнө адал эмес, бейишке арам болуп калышы мүмкүн да ал аял. Ошон үчүн андай жолдорго барбаш керек. Китептерде фатва бере турган казы соттун этикасы деген бөлүм бар. Соттордун этикасы. Ошондо 3 түрлүү адамга түрмөгө камаш керек деген. Түз эле алып барып жеңиш акелер карматыш керек деген да. Биринчиси ал-муфтил мажин. Акылынан айнып калган муфти деген. Акылынан айнып калган муфти кандай десе, биринчиси такыр илими жок, же экинчиси аллади юаллимун насл хиял, адамдарга айламалдарды үйрөтөт. Ушуга окшош. 3 талак түшүп калса, сен эми каалабай атасың да, сиз деле каалабайсыз да башка эркекке кетишин. Демек, динден чыгып кайра кирсин дей турган фатваларды үйрөтө турган болсо. Же адамдар келип, бир бизнесмен келип, ошол адамга $500 таштап, мулдеке жума окугум келбей атат ушу мен. Орозо туткум келбей атат, жолун таап бербейсиз болду. Сиз Бишкектесизби, Чоктал деген бар, Халал Resort деген бар. Ошол жака 15 күнгө чейин 10 күн эс алып келиңиз, мусафир болуп каласыз сиз. Орозо тутуш да шарт эмес, жумада окуш шарт эмес деп фатва таап берип атса. Ошо окшогон адамды түрмөгө камаш керек деп айтат. Экинчиси ат-табибул жахил. Илимин окубай жөн эле интернеттен үйрөнүп алган эме дейт, врач дейт дарыгер. Ал адамдын өмүрү менен ойноп атат. Ошондой ойногон анык болсо, аны да түрмөгө камаш керек дейт. Үчүнчүсү ал-мукаррил муфлис, өзүндө байлыгы жок, карызданып жүрүп бизнес кылган адамды да камаш керек. Элдер сызга отургузат дейт. Тарыхта бизде өтүп атпайбы Кыргызстанда кандай? Өзүндө акча жок, жөнөкөй мисал айтышкан. Жүргүлө, мен силерди Каркырак эс алдырып келем. О, Каркыран жолу деген сонун бүтүп калган. Чындап эле сонун бүткөн Каркырак жолу. Анан ошол жерде сонун жер бар деп туруп, өзүндө акча жок. Анан адам 10 адам чогултуп, ар биринен $1000 алат дагы, алып туруп анан дияк менен сүйлөшүп келет да. Ошондой адам дагы жазага тартылыш керек деген. Анткени алдын ала даяр жок, же зыян тартып калганда ошол зыянды адамдар толтуруп бере турган мүмкүнчүлүгү жокпу? Ал эртең дияк толуп калышы мүмкүн, булар убактысы кетип калышы мүмкүн деп айтат да. Ошондо 3 түрлүү негизги адамга эмне кылынат дейт? Түрмөгө камалыш керек деп келет. Убакыт бар да, бир 2 суроого жеткирип коелу туугандар. 19 суроо. Ассаламу алейкум, устар болуп калыптыр устаз. Менин суроом бар болчу. Кайын сиңдимдин 1 жаштан өткөн кызыны бизге таштап айланганы кетти эле. Кызы ыйлаганынан кайненем эмиздеп, күйөөмдөн сурабай эле көп жолу эмизгем. Эч нерсе болбойбу? Өзүмдүн балам 2 жаш, 7 жаш дейт. Ошол нерсени негизи күйөөдөн уруксат сураш керек. Ошол кезде да макул деп апаңызга, кайненеңизге жооп берип, күйөөңүзгө бир чалып коюшуңуз керек эле. Эми баягы кайын сиңдиңиздин баласын эмизип коюпсуз, мындан кийинкисинде күйөөңүздөн сөз уруксат сураңыз. Анан бир медицинский карточка сыяктуу болот, ошолорго алып жазып коюңуз. Мен кайын сиңдимдин баласын эмиздим деп жазып коюңуз. Кийин мисалы башкалар болгондо сүт бир тууган болуп калбасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисте, бул биздин Ханафи мазхабында ошого амал кылынат. Яхруму бир-рада ма яхруму бин-насаб. Сүт эмизүү менен дагы ата тек жакындарын үйлөнө албайт го. Ошол сыяктуу сүт бир туугандарына да үйлөнө албай калат дейт. Илля деп бир гана исключениялар бар, ушуларга үйлөнсө болот, бирок ошол сыяктуу тууган болуп калат дейт. Кийинки суроо 20-чы. Ихлас сүрөсү бир элеби. Витр намазы үчүн деп угуп калган элем жок. Витр намазын окуу үчүн бир гана Ихлас сүрөсүн окуу деген сөз жок. Болгону витр намазында ошол Курайш сүрөсү, Кафирун сүрөсү, андан кийин Ихлас сүрөсүн окуу мустахаб болот деген бар. Туугандар, ушуну жакшы билип алыңыздар. Шариатта мындай да, Курандын эч бир сүрөсү, аяты намаздарга чектелинбейт. Багымдатка бир гана only Ясин сүрөсүн окуйм бир гана дебейсиз. Окусаңыз жакшыраак, бирок аны чектеп койбош керек. Ошон үчүн Ихлас сүрөсүнү витрге мустахаб гана болот, милдеттүү эмес. 21-чи суроо. Устаз, мен азыркы учурда илим алып жатам. Сулайман Хилми Тунахан шакирттеринен. Ошол канчалык туура экүү? Негизи ушундай суроолорду окугум келбейт да, мусулмандардын ынтымагын ыдырата турган. Кызыл менен белгилеп коюш керек болчу. Ошол канчалык туура дейт. Анан устаз, илим талабеси эмнеге көп маани бериш керек? Кээде бул жерден чыккым келет, анан адам 40 күн катарынан калтырбай тасбих намаз окуса, акылынан танып калат деп келет. Ошол жөнүндө маалымат берип коесузбу? Кеңири түшүндүрүп, алдын ала чоң рахмат, Алла разы болсун. Мусулмандардын ынтымагын ыдыраткан жакшы эмес да. Өзү баягындай кыйналып жатса, анан дигүү деген жакшы эмес негизи. Бирок сиз сурап калыпсыз, жооп берейин. Сулайманчы деген жамаат болот Туркияда, Кыргызстанда дагы медреселер бар. Мен көрүп медресесин окуган эмесмин. Медресесин барып китептерин көргөм, бирок китеп деңгээлдери укмуш. Мисалы, мен методикасын айтып атам. Сөздү бурмалап азыр жакшы угуш керек. Методологиясын карасам, Кыргызстанга эң алдыңкы китептердин бирин окутушат экен. Адилеттик, акыйкатсыз. Чубак устазда бир нерсени акыйкат көрүп барып келип туруп айтат эле го, туурабы? Мисалы, усулдан Миркатул усул окушат.
Mulla Хусро рахимахулла. Фиқтан чоң китепте оқат. Дурарул Хуккамды оқышат, Гурарул Ахкамды оқышат, Mulla Хусро шейхтики. Чоң китептерді оқышат екен. Bir ғана ақидасын тақташ керек. Ақидасында Иса пайғамбар жерге түшөбү, түшпөйбү? Ал кишилер аны жерге түшөт деп айтат. Андай болсо, демек проблема жок. Ал медреседе ошондой багытта кетсе окусаңыз болот. Качан эгер Ахлу Сунна вал Жамаанын акыйдасына анык каршы чыга турган болсо, же качан жанагындай Аллага ширк кошо тургандай иштер анык билинип калса, ошол убакта баш тартасыз. Бирок программасын көргөн жакшы. Анан негизи жамаатка бөлүнгөн жакшы эмес. Бизге Ханафи мазхаб менен Матуриди акыйдасынын өзү негизи жетиштүү болмокта бир тууган. Тасбих намазы боюнча жок, 40 күн катарынан окуса акылдан азып калат деген сөз жок. Тасбих намаз зыян болбойт. Жашыл көчөт китебине да жазган, пайгамбар салам айткан, эгер колдон келсе, бир жумада бир жолу окуп тургун деген. Такыр колун келбесе, бир айда бир жолу окугун деген. Ошентип бир жылда такыр болсо өмүрүңдө бир рет дейт. Ооба, бирок өзүңүз чарчабай тургандай окуш керек. 22-ci суроо 25-ке жеткизип коелу, туугандар уруксат берсеңиздер. Тез эле. Ассаламу алейкум дейт, канча зарыл суроолор. Менин 3 айлык кызым бар, намаз окуп жатканда ыйлап калат, намаз окуп бүтүп кызымды көтөрүп соратканча Аллага дуа кылып жатканда, же Алланы зикир кылып тасбих айтып жатканда, кызымды Кудай кылып алгандай, кызым айтып жатканда ой сезим келе берет. Жок, андай эмес. Ал шайтандын пикири. Намазды окуп бүтөт экен, кызы ыйлап калганда, көтөрүп жүрүп зикир айтканда, кызым үчүн айткандай болуп калат дейт. Ал шайтан ошентип ой салып атат. Эч бир мусулман кызын айтып Кудайдай көрбөйт. Бул ширк болуп калат, ширк болбойт. Ошолой келгенден кийин сразу Аллага жалгыз Алла мага ушундай ширин кыз берди деп сүйлөйм, астагфирулла деп айтам. Ушундай ойлордон кантип арылсам болот? Илим алыш керек. Илим алгандан кийин ушундай ойдон Кудай кайтарат. Фикта мынтип айткан ажыкелер. Намаз окуган атканда шайтан келип, "Эй, сен окубай эле койчу, рия кылып атасың" десе, парз намаз болсо шайтанга кулак салбай окуш керек дейт. Анткени парз намаздарда рия коркунучу болбойт. Бирок нафил намаздарда андай эhtiyатташ керек деп келет. Сиздик ошондой 23-cü суроо. Ассаламу алейкум устаз. Нафсимди турбиялоо болуп калыптыр, турбо болуп кетиптир да. Тез эле сиз тарбиялайын депсиз да бир болсо. Нафсимди тарбиялоо жана карыз орозолорун тутуу максатында орозо кармайын деп жатам. Бирок 10 айлык балам бар, кошумча тамакка кирген, эмет, жолдошум уруксат бербей жатат. Жолдошуңузду угушуңуз керек. Жолдошуңузду угушуңуз керек дагы. Орозо кармабай туруңуз сиз. Ошо жолдошуңузду укканыңыз нафсиңизди тарбиялаганыңыз да. Тугандар, ушу маселеге 1-2 мүнөт токтолоюн, уруксат бериңиз. Кээде аял заты парз болгон иште, важипте күйөө тие албайт. Бирок сүннет мустахап иштерде 5 кол тең эмес, аялдар жамандоо эмес, аялдар жакшы болот. Кээде 5 кол тең эмес, эркектен бузугу чыккандай, аялдан да чыгып калат. Бул илимсиздик да, кандай? Мойну жарылгандык. Нафил намаз окуйт экен, нафил орозо кармайт экен, ушкмуш жүрөт экен, бирок күйөөсүн күйөө катары көрбөйт экен. Ошол аял заты жакшылык көрбөйт. Жакшылык көрбөйт, бул бурмалак ачык айтканда. Же мында аял затын бул эме эмес, аял затты биз сыйлайбыз. Бирок аял заты үчүн күйөөсүнүн ыраачылыгын алуу Алланын ыраачылыгынан кийин турат. Канча түнү тажыт окуп, канча күндүз кошумча нафил орозо кармаганы менен бул нафил, ал нафил өлчөмү. Ашып барса мустахаб болот. А күйөөсүн угуу, көңүлүн алуу важип болот. Эки тараптан сүйлөйүн, аялдар айтышы мүмкүн да. Сиз аялдар да айтып салышыңыз мүмкүн деши мүмкүн да. Антивирусты да кошуп коеюн. Эркектер да аялын сыйлаш керек. Нафилдин баарын кылып аялын ачка калтырса, ал Кудайга өтпөй калат ибадаты. Муну түшүндүк, антивирусту койдук. Эми кайтып келебиз. Айтпай эле коеюн эми кайсы жерде экенин. Бирок Кыргызстанда эмес, күйөөсүн сөгөт экен. Мага кадимкидей голосовой сообщение ченен жөнөттү. Адам катары көрбөйт экен. Кайненесин акча котортурбайт экен. Мен көзөмөлдөп турушум керек дейт экен. Ал аялдын жоолугунан эмне пайданда? Ал аялдын намазынан эмне пайданда, туугандар? Биз эмне үчүн сакал коебуз? Эмне үчүн аял жолу салынат? Кудайдын өкүмү парз ооба. Бирок эмне үчүн ушул нерселерди кылабыз? Адам болуш үчүн, мусулман болуш үчүн ошол нерсени кылабыз. Бирок сырткы обиликти түзүп алып, күйөөсүн сыйлабаса, бир тыйын болуп калыш коркунучу бар нафил ибадаттарда. Парздандан коркутулат, бирок нафил ибадат бир тыйын болуп калат. Кудайдан коркуш керек. Кулчулук заманында хадис келген, кожоюндан качып кетип канча күн намаз окуса да кабыл болбойт, качан кожоюнуна кайтып келмейинче деген. Аны эркек так аялын сыздатып коюп, анан ажы аталышы жакшы эмес. Алла жолунда же илим окуп жүргөн жакшы эмес, эгер аялын сыздатып кое турган болсо. Мына сыражын дамланы көрүп атасыздар, акыркы убакта үй бүлө жаатында өтө көп нерсени айтып атат. Ошол туура, анткени кыйынчылык учурда жаныңды үй бүлөң эле калат да. Ошон үчүн эркектер да аялдар сыздатпаш керек. Күйөөңүздү угуңуз, нафсини иншалла Кудайым буйрса башка жолдор менен да тарбиялайбыз. Зыян тийип калат балага дагы. 24-cü суроо. Ассаламу алейкум. Мен Москвадан кайрылып атам, имандан чыгып кетсе кантип кайры иманга келет дейт.
24-суроо экен кареке. Азыр намазды окуп чыккандан кийин ушу номерге кабарлашалы. Башына оор маселе келип калган окшойт да. Сизге жекече чыгалы. Кантип чыгып кеттиңиз, эмне болдуңуз? Балким сиз чыгып кеттим деп коркуп атасыз, чыккан эмессиз. Же балким чындап чыгып кеткенсиз, Кудай сактасын, сакташ керек. Сөздөрүңүздү угуш керек. 25-суроо. Ассаламу алейкум устаз, садака берип атканда бере турчу сумманы өлчөмдү 2 же 3 кишиге бөлүп берген жакшыракпы, же бир эле адамга берсе жакшыракпы? Мисалы, Инстаграмда лентада чыгат да, ошолорго мисалы 2-3 адамга бир аздан салып койсо, колдон келишинче же бирөөнү эле чоңураак кылып салса кандай туурараак болот? Ханафи мазхабта айткан, зекетти бергенде ва курихал игнау деген. Бир адамды бай кылып очойтуп берип койгон макру болот деген. Бир өтө көп өлчөмдө берип атсаңыз. Анан аз болсо зыян эмес, бере бериңиз. Аз өлчөм өзүңүз айтып аткандай. Анан орто өлчөм болсо бирге бербестен 2-3 адамга бөлүп койгонуңуз жакшыраак. Анткени зекеттин садаганын маселеси караңыз. Бу жатып алып жалкоолонгон адамды дагы да жата бер дегендей кылып бербейбиз. Садака зекеттин максаты туруп аракет кылып, бирок тура албай аткан адамга туруп кетиңиз, ушул жашоодо деш үчүн беребиз. Мындай китеп менен эле түшүндүрөйүн да. Ошол бир туугандар, Аллах таалам ыраазы болсун. Ата, бир батаңызды алалы.